Чолпонбек Абыкеев. Качкын. Кадимки Кара Элбирс. Курч окуялуу повесть. Эң коркунучтуусу өзү жашыңгыдай өңүт жок экен. Асканын ачык тектирчеси. Эгер кобра байкап калса, кайра жанагы өзү чыккан кычка жеткичекти эле тытып салчудай. Үңкүрдөн арсылдай үргөн ит кайра чуркап чыкты. Эмне болуп кетти? Кара Элбирс ок жаңылып өлгөнбү? Же үңкүрдүн башка жолу менен чыгып кеттиби? Деген кобра астыга жүткүнө дүрбүсүн көзүнө ала үңкүрдүн тегерегин карай баштады. Үңкүрдөн арсылдай үргөн ит кайра чуркап чыкты. Эмне болуп кетти? Кара Элбирс ок жаңылып өлгөнбү? Же үңкүрдүн башка жолу менен чыгып кеткенби? Деген кобра астыга жүткүнө дүрбүсүн көзүнө ала үңкүрдүн тегерегин карай баштады. Ички сезимдеги туюму же капилеттен карадыбы күтүүсүз Кара Элбирс өзүн мээлеп турган асканын кырын карады да, денеси тогургандай дирттей түшүп, өзүн мелжиген снайперди дүрбүсү менен тиктеше түштү. Жашынууга өтө кеч болуп калган. Жеңиш сеники, деп ойлоого үлгүрдү. Жансыз денеси вертолеттун ачык эшигинен артка салына түшүп, төмөн учту да коктудагы коргул таштарга барып былч урунду. Ок чечсин дегенбиз, деди Кара Элбирс машаны тартып жатып. Экөө тиктеше түшкөндө Кара Элбирстин да денеси дирттей түштү. Аз жерден жазатып ала сактады. Кантсе да аркасынан эмес, бет маңдайынан атканга өмүрдүн акыркы секундунда экөө тиктеше түшкөнгө жеңилдене түшкөнү менен ичи эмнегедир уйгу туйгу боло, жакшы тааныган жакын адамдарынын биринен айрылгансып, көздөрүнөн жаш кылгыра тектирчеге шалдырап жатып калды. Кобранын төмөн учуп баратканын көргөн вертолет айдаган учкучтардын бири экинчисине «Кара, төмөндү кара!» деди. Экинчиси да көргөн көзүнө ишенбей бири кобра отурган жака башпак деле анын орду бош калыптыр. Ачууга мууна түшкөн учкуч «Мен жана эле жардырып жоготолу дегем!» деди да үңкүрдүн оозун мелжеп туруп минометту басып калды. Жарылуудан аскалар кулап, айлана алай-дүлөй түшүп кетти. Тик аскалардан кулаган таштардан, көтөрүлгөн чаңдан коктунун ичинде эч нерсе көрүнбөй калды. Ачууга алдырган учкучтар өздөрүнүн жаңылыштыктарын кеч сезишти. Аскадагы үңкүргө жакындап калган эки жоокер кулаган таштардын бутасы болуп кала беришти. Астында келаткан лейтенант гана үйдөй таштын коңулуна тыгылып аман калды. Жөн эле тоо көчүп кеткендей болду. Лейтенант өзү коргологон үйдөй ташка урунган таштардын көбүнөн анын ысып чыкканын байкады. Асканын кырындагы Кара Элбирс боор токтоп жаткан калыбында кыймылдай алган жок. Астындагы аска кадимкидей кыймылдап жатканын туюп турду. Таштар ташка урунгандагы күйүк чаңдан дем ала албай чаңкап жатты. Чаң удургуп көтөрүлүп, айлананы каптай баштаганда коркуп кеткен учкучтар өйдө көтөрүлүп алыстай учушту. Төмөндөгү лейтенант баш болгон жоокерлер кулаган таштардын астында калганын өз көздөрү менен көрүшкөндө бирин-бири өңдөрү бозоро алаңдай тиктеп алышты. Кулаган таштардын аягы бери дегенде жарым сааттан ашыкта барып токтоду. Арадан 1,5 саат ашык убакыт өткөндөн кийин барып араң чаң басаңдап тарай баштады. Вертолет кайра айланып учуп, жердеги жоокерлердин тирүү калганы барбы? Деп рация менен байланышка чыкты. Жерден лейтенант кыйкыра жооп берди. «Эй, силер эмне? Акылдан айнып калгансыңарбы? Аскер трибуналында жооп бересиңер. Мен силерди түрмөдө чиртем. Эки жоокер силердин азабыңардан кулаган таштардын алдында калып өлдү. Мага шаты түшүргүлө!» деген команда берди. Жакында учуп келаткан вертолет күтүүсүз кайра артка бурулуп алыста учту. Учкучтар бир ойго келе алышпай жатышты. Болору болду. Эгер лейтенант тирүү калса, экөөбүз тең түрмөдө чирийбиз. Же аскер трибуналы атууга өкүм кылат. Лейтенанттын көзүн тазалайлы, деди командир учкуч жашыраагына. Жашыраак үндебеди. Минометту мен аткан жокмун. Менде эмне күнөө, деп ойлоду ичинен. Анын оюн билип тургансып улуусу «Миномет менен сен атты дейм. Көрсөтмөнү күтпөй ачууга алдырып атып жиберди дейм» дегенде «Кандайча? Мен аткан жокмун да», деп чоочуп кетти. Тартип боюнча минометто сен отурасың, туурабы?
Бирок мен аткан жокмун да. Аны ким көрдү? Күбө жок. Бул жерде экөөбүз бир кайыктабыз. Жалгыз жол лейтенантты жок кылабыз. Да Карелбирс кобраны жайлагандан кийин жердегилердин баарын бирден терип атып салды. Биз аны миномет менен атып жок кылууга аргасыз болдук дейбиз. Эки жоокердин өлүгү таш астында калды. Эми лейтенантты да таш астында калтырабыз. Дагы миномет менен атабызбы? Жок, шатыны түшүрөбүз да чыгып келатканда бийигирээк көтөрүлүп туруп кулатып жиберебиз. Баары ойдогудай болот. Өзүм бүтүрөм. Балким Карелбирс тирүү калсачы? Кайдан тирүү калат? Ал жаткан үңкүрдүн изи да калган жок. Өзүң көрдүң го. Вертолет алыстап учуп кеткенде эмне болду деп түшүнбөй калган лейтенант кайра жакындаганда кубанып кетти. Лейтенант вертолеттон түшүрүлгөн шатыга чыга баштаганда коктудагы чаң толук турган. Карелбирс аны даана көрүп турду. Тигилер жакшылап караса, Карелбирсти оңой эле көрүшмөк. Снайпердин дүрбүсү менен караган Карелбирс лейтенантты аткысы келген жок. Эмнеге экенин өзү да түшүнбөдү. Лейтенант эшикке жете бергенде ары жактан учкуч чыкты да лейтенантты башка бир нерсе менен урду. Карелбирс снайпердин дүрбүсүнөн даана көрдү. Лейтенант шатыны кое бербей чайып алып туруп калды. Учкуч дагы урду. Лейтенант төмөндү көздөй кулады. Бул аскер тили менен айтканда чыккынчылык болчу. Карелбирстин снайперинин дүрбүсүнүн кароолу төмөн учкан лейтенантты карап турган учкучтун оң көзүнө келгенде маша тартылды. Учкуч чайпала түшүп, лейтенанттын аркасынан төмөнгө кулады. Вертолет ордунан бир айланып алды да салпактаган шатыны да жейбастан бел ашып ылдам учуп кетти. Командир учкуч лейтенанттын аркасынан кулаганда башкарууга отурган жаш учкуч алгач коркуп кеткени менен үстүнөн оор жүк алынгандай жеңилдей түштү. Көзүнөн аккан жашын да арчыбастан базаны көздөй бет алды. Ал мындан ары чыдай алмак эмес. 1,5 сааттан кийин болгонун болгондой бүт чындыгын айтып, командирлердин астында отурду. Ушул түнү Зарылык менен Элубай Нарымбек үчөө Кошбелдин үстүнөн коштошту. Зарылык ашууну жөө ашып кетмек. Атын Элубай 2 жумадан кийин убадалашкан жерге жетелеп барып бере турган болду. Кошбел али көк муз болуп эрбей тургандыктан ат учуп кетиши мүмкүн эле. Тобокелге салгылары келбеди. Толгон айдын жарыгында караандар алыстап бараткан Элубай менен Нарымбекти карап отурган Зарылыктын эсине кайрадан кобра түштү. Жигиттер өртеле. Өлүмгө тике карап кетти, деп күбүрөнүп алды. Кайрадан эсине Вьетнам түштү. Экөөнүн былчылдашып мушташа кеткени, ортого түшкөндөр ажыратып калганда ээн жерден беттешсек тагдырды ок чечсин, деп көгөрө антташканы. Көздөрүн жайнаткан Вьетнам кызы экөөнүн ортосуна түшүп, мен үчүн экөөңөр урушпагыла, деп чыркырап турганы тасмадай тартылды. Жашооңду. Кобра жигиттин сырттан эле, деп күңгүрөнгөндө көзүнөн жаш агып кетти. Зарылык Вьетнамга кызмат өтөөгө барганда Кобра ал жерде старик болуп калган экен. Алгачкы жарым жылындагы молодой катары мамиле кылып жүрдү. Жарым жылдын ичинде Зарылык Карелбирс деген атка ээ болуп, атайын бөлүктүн жоокерлери эле эмес, жергиликтүү Вьетнам партизандарынын арасында да легендарлуу жоокерге айлана баштаган. Душманын дайыма көзгө гана аткандыктан өзүнүн тамгасы бар снайпер болуп калды. Снайпердин ичинен өзүнүн өзгөчө тамгасы барлар гана баркталчу. Бир жолу тапшырмада 3 күн бою аңдып жүрүп, америкалык Кара жебе аттуу снайперди жок кылды. Кобра ошондо өзү келип колун кыса кармап туруп, кулактын үстүндөгү тыргын көрсөтүп, мына Кара жебенин калтырган тагы. Эң мыкты снайпер болчу. Канча советтик снайперлерди, командирлерди, офицерлерди жок кылды. Чынымды айтайын, мен андан коркчу элем. Ал дагы мен сыяктуу дайыма эки каштын гана ортосуна атчу. Мындан ары экөөбүз доспуз, деп кучакташышкан. Ошондон кийин оор тапшырмаларга Кобра Кара Элбирсти ээрчитип алчу. Даражасы улуу катары негизги пландарды Кобра түзчү. Бирок
Аба ыңгайына карап Карелбирс өз алдынча аракеттенсе унчукчу эмес. Кобра канчалык доспуз дегени менен Карелбирс достоша албады. Кобранын мыкаачылыгы, башкалардын өмүрүнө болгон кайдыгерлиги аны андан алыстатып турар эле. Бир жолу америкалык 2 снайперди жок кылуу тапшырмасын алып калышты. Жумалап түн токойдун арасында аңдышмай башталды. Америкалыктар советтик чоң даражадагы 3 офицерди жок кылыптыр. Чалгынчылардын билдирүүсүнө караганда кезектеги операцияга даярданып ушул токойдо экен. Кобра Вьетнамдык 2 тың эрдемсиген жаш жоокерди тандап алды да экөөнү 2 снайпер мынтыгын карматып, экөөңдү биз атактуу снайперчи кылабыз, тарбиялайбыз, биз менен жүргүлө деп ээрчитип алды. Карелбирс алгач Кобранын түпкү максатын түшүнгөн эмес. Көрсө экөөнү жөн эле жем катары пайдаланган экен. Экөөнү тең советтик атайын бөлүктүн жоокерлери кийген кийимди кийгизип койгон. Кобранын күткөнүндөй болду. Америкалык снайперлер да советтик 2 снайпер экөөнүн аркасынан түшкөн тууралуу кабардар болгон экен. 2 Вьетнамды Кобра менен Карелбирсти чаташтырып алышты. 2 Вьетнамды Кобра менен Карелбирске чаташтырып алышты. Мерчемдүү жерге Карелбирс менен Кобра бир күн мурда келип жатышкан. Бир күндөн кийин тигил экөө келишип, экөөнү жакын жерге жайгашмак. Кичинесинен согушта чоңойгон вьетнамдыктар жылаандай аяр келишти. Ошентсе да профессионал деген профессионал. Америкалыктар байкап калышыптыр. 2 ок бир учурда атылды. 2-3 секунд өтпөй Карелбирс менен Кобра да ок чыгарышты. Кобра эч нерсе болбогондой гана 2 вьетнамдыктын жанындагы снайпер мынтыктарын алып, өздөрүн чуңкур казып көмүп коелу деди. Сен муну атайын жасадың беле? Деген суроо тилинин учунда турса да Карелбирс үндей албады. Болгону үрпөйүп калды. Кобра: каныңда азиаттын каны бар да. Экөөнү ичиң ачышып турабы? Согуш деген согуш. Биз ушулар үчүн, ушулардын эркиндиги үчүн согушуп жүрөбүз. Россия менен Кыргызстан жердин түбүндө. Эгер тигил америкалык 2 снайпер тирүү болсо, мындайлардын жүздөгөнүн сулатмак. Кыскасы жеңиш биз жакта. Башты жерге салып үрпөйбөй эле кой, деп далга таптап койду. Кобра дагы бир жолу минага урунуп, 2 буту үзүлүп, ичи жарылса да тирүү. Жардамдашкыла, жашагым келет, деп жалдыраган орустун офицерин жанындагы пистолетин сууруп алып, башын жаратып тынчытты да, жаны кыйналбай кеткени дурус. Госпиталга жетпей кансырап өлөт. Тирүү калган күндө да жарым жан болуп, мамлекетти чыгым кылгандан башка пайдасы болбойт, деп басып кетти. Ошондо Кобра жергиликтүү вьетнамдык жоокерлерге эле эмес, бардыгына кара мүртөс мамиле жасаарын билди. Атышуулар токтоп, бейкутчулук өкүм сүрүп калганда жөн жүрө албай, чыр чыгарып дайыма мушташтын үстүндө жүрчү. Бою кодо болгону менен каратени мыкты билгендиктен өзүнөн алдыганча күрсүйгөндөрдү да токмокточу. Мушташа кетүү, кайра элдешүү ал үчүн көнүмүш иш болчу. Карелбирс менен да 3-4 жолу аябай былчылдаша мушташкан. Экөө бирин-бири жеңе албай койгондо: "Азаматсың, сени менен гана мушташкандай, эркек менен мушташкандай мокумданганам. Жек көргөнүм 2 муштум же электе коркуп качкандар да жеңилип бергендер. Андайды муштоодон жийиркенесиң", деп калчу. Андан дагы бир начар жагы өзгөчө кыз жандуу болчу. Айылдарда жакын жерде жүргөндө күн сайын палаткасында таң аткыча кыздын кылыгы угулуп турчу. Талабына макул болбогондорго күч колдонуп да болсо жетчү. Согуш адамдарды жашоого кайдыгер кылып коет. Кобрага айгышып каршы чыккандар деле болчу эмес. Канча бир жылдардан бери согуш жүргөн аймакта эркектер менен аралаш жүрүп, алардын адатына көнүп да бүткөн вьетнамкалар Кобрага көбүнчө каршы деле болушчу эмес. Убактылуу отурушкан жоокерлердин улам бирине тебеленди болгуча Кобрадай барктуураак офицерге жакын болуп, лагерь кеткиче жанын калкалоого аракеттенишчү. Карелбирс Кобранын мүнөзүнө маани да бербей, көнүп баратканда экөөнүн ортосун бөлүп, кайра элдешкис кылган окуя болуп өттү. Экөөнү өзгөчө тапшырма менен америкалыктар ээлеген аймакта аракеттенген партизандардын арасына түн ичинде самолет менен жеткизди. Экөө болжошкон жерге парашют менен түштү. Партизандардын командири узун бойлуусунан келген, өңү да, турпаты да келишкен Вьетнам экен. Отрядтагы 60 жоокердин 40 ашыгы аялдар экенин көргөндө Кобра жамакайы жалжая кубанып, бул жака айгыр болушка жибергендей,
Кудай буйрса, дооронду сүрөт экенбиз, деди Карелбирс Тукуй. Табиятынан аялга үзүлө түшүп мамиле жасабаган Карелбирс тигинин делөөрүсүн этибарга да албады. Арадан 3 күн өткүчө улам бир аял менен болуп чардаган Кобра атайын тапшырма менен кеткен 5 кишиден турган отряд кайтып келгенде алардын арасындагы вьетнамканы көрүп эсин жоготуп кое сактады. Мындай сулууну мурда Карелбирс да көргөн эмес. Периштедей. Бою да келишкен, мүчөсү да, бели кайкалап ичке келип эликтей керилет. Чакыя кийинип баскан турганы шайдоот, англисче, орусча сүйлөйт экен. Кобра шыйпактап анын жанынан чыкпай калды. Котормочу катары жүргөн жоокер бул катындан үмүт этпей эле койгула. Ал партизандардын командиринин ойношу экен. Аялындай көрүп, жанына башка эркек жолотпойт дейт. Балким аялды калам деп да жүргөндүр. Деп эскерткенине да карабады. Ал түгүл Карелбирске буга жетмейин жаным жай албайт. Эгер ушул сулуунун рахатын көрбөсөм, Вьетнамда согушканым да бекер. Көрөсүң, сөзсүз көндүрөм. Көндүргөндө да өз эрки менен көндүрөм, деди көгөрө. Кыз боюн ала качканына карабай, уйгактай жабышканын байкап калган партизандардын командири Кобраны жакадан алып, эгер бул кылганыңды токтотпосоң, мойнуңду толгоп коем, дегенде уруш чыгара албай турган Кобра колдун кыры менен кекиртеге берип калды эле, муштатпай буйтай берип Кобраны боорго урганда, мындайды күтпөгөн неме сендиректей түштү. Эсине келип, кайра качырганда дагы буйтай берип, чимирилип келип согончогу менен чыкыйга тепкенде Кобра башы менен кум сүзө жыгылып, оозу мурдунан кан атып кетти. Кобра чыгыш күрөшүнүн чыныгы чеберине жолугуп калганын билген Карелбирс ортого түшө калбаса тигил Кобраны белге тээп, жүлүнүн үзүп өлтүрүп коюшу толук мүмкүн эле. Кайда болсо советтик жоокер, бизди коргоочулар, колдоочулар деген сыйдын үстүндө жүрүп, өзүн өзү билип, өтүгүн төргүлүп көнгөн Кобра үчүн бул катуу сокку болду. Ал түгүл мындайды мурда көрбөгөн Карелбирс да сестенип калды. Эсиңерден чыгарбагыла, бул жерде мен командир. Менин гана командамды угуп, менин гана сөзүмдү мыйзам дейсиңер. Кимдин уккусу келбесе, тарбиялап коем, деп күпүлдөдү да партизандардын командири басып кетти. Ордунан сендиректе бараң турган Кобра үн дебеди. Колтуктап, жардамдашайын деген Карелбирстин колун кагып койду да мас кишидей тамтаңдай өзүнүн чатырына кетти. Ошол бойдон Кобра тигил сулуу кызга да, партизандардын командирине да жолобой, берки жоош аялдар менен эрмектешип тынчып калды. Карелбирс Кобра чындап тынчыбаганын, анын коңулга кирип, чагып алчу учурду күтүп жүргөнүн ичинен туюп жүрдү. Ортодо 10 чактыдан ашык оор беттешүүлөр өттү. Кобра менен Карелбирсти өз иштеринин чыныгы профессионалдары экендиктерине көздөрү жеткен партизандар командири баш болуп катуу сыйлай турушкан болушту. Кезектеги операцияда америкалыктардын убактылуу жайгашкан базасына кол сала турган болуп калышты. Бул базада билдирүүгө караганда жогорку даражадагы командирлердин жолугушуусу болот экен. Алардын бирөө борбордон учуп келиптир. Кобра менен Карелбирстин милдети кандай да болсо ошол борбордон учуп келген конок менен дагы 2 офицерди жок кылуу. Тигил партизандардын милдети аларга шарт түзүп бериш. Тапшырманын планын түзүп, анын аткарылышына көзөмөл болууга бир советтик, бир вьетнамдык полковник даражасындагы офицер штабтан учуп келишти. Операция аябай тыкат даярдалып, партизандардын командири баш болгон 12 тандалма жоокер жолго чыгышты. Жердин шартын мыкты билгендер жол баштап, күндүзү жашынып жатып, түнкүсүн жол жүрүшүп отуруп 3 күндө мерчемдүү жерге жетишти. Базанын айланасы тикен, торзым менен 2 катар курчалыптыр да, ар бир 50 метр жерге күчтүү жарык берчү прожекторлор орнотулуп, ар бир 300 метр жерге вышка, ага пулемотчон кароол коюлган. Темир тосмонун ичинде ит ээрчиткен жоокерлер жүрөт. Чалгынчылардын билдирүүлөрүнө караганда, коноктор эртең түшкү 3-тө вертолет менен учуп келет. Ошого чейин кол салууга даяр болуулары керек. Ары жагынан да, бери жагынан да карашканы менен вертолет конот деген жер өтө алыс болуп турду. 1000 метрден ашыгыраак. Мындай алыстыктан таамай атыштан мурда да кимди атып жатканыңды айырып тааныштын өзү кыйын. Кейпи коноктор келет деп катуу күчөтүлсө керек. 2 брон машина, 1 жеңил танка,
бир чакан чалгынчы деп аталган вертолет турат. Жоокерлердин саны 70тен ашык. Беркилердин алган билдирүүсү такыр башкача болчу. 40ка жетпеген жоокер кайтарган чакан база делген. Улам дүрбү менен мерчемдүү жерлерди тиктеп, үнсүз жаткан кобра бир учурда үнүн көтөрө чыгарды. Планды өзгөртпөсөк болбойт. Эгер снайпер тосмонун ичине кирбесек, анда сыртынан гана чуу түшүрүп коюп кайра качабыз. Коноктордун кылы да кыйшайбайт. Дегенде партизандардын кантип тосмонун ичине киресиңер? Дегенсип ооздору ачылып калды. Тигилердин суроосун күтпөстөн сөзүн улады. Бүгүн түнү Карыл берсе көз тетиги ортодогу камыштуу сазга жетип жашынабыз. Ал жерден вертолет конучу жерге чейин 150-200 кадамча болот. Биз так ошол жерден кол салабыз. Эртең силер вертолет келип конуп, коноктор түшкөндөн кийин алар вертолеттон 20-30 кадам узаган маалда тигил карагайлуу туштан кол саласыңар. Биринчи вышкадагы пулемет менен отурган жоокерди жок кылгыла. Тос моторду жардыргыла. Ал жер штаб үйүнө жакын. Гранатомет менен үйдү аткылагыла да 15 минутта чуу көтөрөрүңөр менен чегингиле. Кайталайм, ашык кеми жок, 15 гана минута. Аман калганыбыз мына могул жерден жолугабыз, деп картасын алып чыгып көрсөтүп, кимиң эмне кошумчалайсың деп айланасын карады. Баары тунжурай түштү. Ар ким өз ою менен алпурушуп жатты. Карылбирс бул кобра тигил майда камыштуу сазга кантип жеткен жатат деп ойлоп башы катып жатты. Америкалыктар суу бойло өскөн камыштын туурасы 100 метрче жерин өрттөп туруп, кырмандай таптаза кылып, туура ошол жерге башында күчтүү прожектору бар вышка койгон. Тынчтыкты бузуп, балким биз тигил суюк карагайлуу жерден эмес, мына ушул саздан токой жактан кол салсак кандай болот? Деди партизандардын командири. Анткени бизге чегинүү кыйын болуп калчудай. Ал жерден калың токойго жеткиче ачык талааны кесип өтөт экенбиз. Силер бизди ойлогоңар келбейби? Деди кобра. Бизде кайра артка чегинүүгө турган эки гана жол жатат. Бири тигил каршыдагы калың токой, экинчиси ушул тарап. Оттун ортосунан чыгыш үчүн эки вариант болгону. Бири болбосо экинчисин аракет кылабыз. Биздин да жашагыбыз келет. Россиядан сөгүбүз, Вьетнамдын сазында чирисин деп келген жокпуз да. Силердин мүмкүнчүлүгүңөр кенен. Мен бекер жеринен 15 минута гана деп жаткан жокмун. Эгер силер ойдогудай чуу көтөрсөңөр, 15 минутада тигилер эстерине деле толук келбейт. Алар баш аягын жыйгыча силер 500 метрге жетпеген ачык талаадан чуркап өтүп, токойго кирбей жаныңар жокпу? Граната, ок дегенде аябагыла. Жөн эле буларга бир полк кол салгандай болсун. Силер чуу көтөрүп жатканда Карылбирсе көбүзгө 4 офицерди жайлап, тигил 4 вышкадагы кароолчуларды жайлап, анан 1000 метр аралыкты чуркап, эки катар тосмодон өтүшкө туура келет. Кимибиздин жолубуз жеңил экен. Эгер мындан жакшы планыңар болсо айткыла. Дагы эч ким үндөбөй тунжуроо пайда болду. Аңгыча ушуга чейин эч сөзгө кошулбаган штабтан келгендерден кошуп берген Вьетнам сөзгө кошулду. Таптаза орусча сүйлөп. Силер тигил камыштуу сазга жетип, жашынарыңарга ишене аласыңарбы? Тапшырма өтө олуттуу. Ал сөзсүз аткарылышы керек. Эгер тапшырманы ойрондотсоңор, башыңар менен жооп бересиңер. Жалпы Вьетнамдагы согуш үчүн эле эмес, союз үчүн да мааниси бар конокту жок кылышыңар керек. Ал эми булар болсо силер айтканды жасайт. Дегенде Кобранын да, Карылбирстин да ооздору ачылып, эстери түшүп калды. Партизандардын командиринин жанында жаткан сулуу кыз Беркинин айтканын командирине бүт которуп берди көрүнөт. Тиги да таң калгандан деми чыкпай калды. Баары түшүндү. КГБнын өкүлү сүйлөп жатканын. КГБ дегенди укканда Вьетнамда жүргөндөрдүн жүрөгү байпакка түшүп калчу. КГБнын каарына калсаң, бүгүн барсың, эртең жоксуң. Муну ар бири жакшы түшүнчү. Ошондуктан сен кимсиң, кайдан чыга калдың деп да сурашпады. Штабтан келгендер силер менен биздин өкүл да барат дегенде эле шекишишкен. Анан Вьетнам тилинде тигилерге кыска буйрук бере сүйлөдү. Снайперлердин тапшырманы аткарышына толук шарт түзүп берүү биздин милдет экенин унутпагыла. Жанды кантип сактоону ойлоштон мурда кантип тапшырма аткарылат дегенди ойлосок гана биз жеңишке жетебиз. Жан керек болсо отрядка кошулбай кала берсеңер да болмок. Баарыңар өз эркиңер менен келгенсиңер, деп бир сыйра кыдырата тиктеп келип
командирди жекире карап койду. Эч ким үндебеди. Кобра: биз кандай да болсо ошол камыштуу сазга жетмейин болбойт. Эгер жамгыр тагы ушинтип жаап турса, тигил тосмонун түбүнөн барып ок чыгарсак да конокторго даана тийгизерибиз күмөн, деди үнүн пас чыгарып. Силердин бүгүн түнү камыштын арасына жетип жашынганыңарды биз кантип билебиз? Эгер эртең биз чуу көтөрөлү, жоокерлер чыгым болсун. Экөөң тигил каршыдагы калың токойдун арасынан конокторду аткылап, бизге болсо түндө канча аракет кылсак да кароолдон өтө албадык деп койсоңор кантебиз? Деди дагы орусча. Кобранын каштары түктүйүп ачуусу келе түштү. Башкасы башка, бирок андай кордук ишке Кобра эч убакта барчу эмес. Өзүң биз менен жүргөндөн башка ишенимдүү жолу жок, деди кыска гана. Тигил кичинеге ойлоно түштү да: мен го силер менен бармакмын. Өзүң биз менен жүргөндөн башка ишенимдүү жолу жок, деди кыска гана. Тигил кичинеге ойлоно түштү да: мен го силер менен бармакмын, бирок булар менен да кимдир бирөө болушу керек, деди үнүн жай чыгара. Анан: план негизинен туура, болгонун кичине толуктоо керек. Силер бүгүн түнү камышка жетип жашынганга аракет кылгыла. Биз болсо тигил суюк карагайлуу жерден эмес, андан беридеги бийик шалба чөп өскөн жерден кол салабыз. Ал жер биринчиден штаб жайгашкан үйгө жакын экен. Ошол жерден туруп эгер таамай атсак вертолет, бронь транспортерлорду да иштен чыгарышыбыз мүмкүн. Экинчиден кантсе да бийигирээк жер экен. Ал жерден аркы калың токойго чейин 500 метр эмес, 200 метрче гана төмөн чуркайбыз. Силердин артка чегинген эки жолуңарга тең тоскоол болбойбуз. Тескерисинче, биз ачык талаадан артка чегингенде бүт бизге алаксып калышат. Кандай дейсиңер? Дагы кичинеге үнсүз тунжурап турушту. Ушул план оңду, деди партизандардын командири. 10 чакты карагай бизге калканыш деле болуп бербейт. Тигил жерден токойго жетүү оңоюраак. Өзүңөр камыштуу сазга кантип жетсек дейсиңер? Деди такып сурай КГБшник. Менин оюмча, биз камыштуу сазга тетиги машиналар кирген дарбаза аркылуу өтүп гана киришибиз мүмкүн. Башка жол көргөн жокмун, деди Карылбирс. Биз кандай да болсо белгиленген жерге жетебиз, деди Кобра. Беркилердин жобуна көңүлү толбогонсуп. КГБшник үшкүрүп койду да үндөбөдү. Унчукпай тамактанышты да түнгө чейин эс алып алыш үчүн ар жерге жатып уйкуга киришти. Карылбирстин жанында жаткан Кобра Беркинин ойго жатканын туюп: ойгондуңбу? Деди. Ооба, ушундай аба ырайында ким жырга уктасын, мунун басыла турган түрү жокко, өзүнчө наалып койду. Кыргызстанды сагындыңбы? Айта көрбө. Мен да өзүмдүн Сибиримди сагындым. Сага 2 жыл болду. Мен айт, мына 3,5 жылдан бери сасык, саз кечип, чиркейге таланып жүрөм. Улам эле алып кетебиз деп коюшуп, чоюп келатышат. Үшкүрүп койду да: орусумдун кыздары кандай периштелер. Териси сөөгүнө жабышкан ушулардай болуп калыптырбы? Аял эмес, жыгач мингендей болосуң. Дагы баягысы, деп ойлоп койду ичинен Карылбирс. Экөө үнсүз кичинеге жатып калышты. Экөө тең тамеки чегишчү эмес. Снайперлер үчүн бул негизги сапат. Балким экөөбүз жолго чыгып, кантип тосмодон өтөбүз пландай бербейлиби? Кечти күтүп жатканда эмне? Деди Карылбирс. Туура айтасың. Урушта туруш жок. Кыймылдай берели, деп Кобра ордунан тура калды. Экөө жандарына ашык жүк алышпады. 3 граната, пистолеттердин октору менен снайпер мынтыктарын эртең кечке чейин өзөк жалгап тургудай кичинеден кургатылган нан, колбаса, жокердик флягаларына суу алышты. Экөөнүн тең кийгени суучулардыкы сыяктуу денелерине чыкыйта тигилген суу өткөзбөй турган брезент кийимдер. Партизандар экөөнү үнсүз карап турушту. Жолугушканга чейин. Жолугушканга чейин. Тигилер да баш ийкей коштошушту. Экөө алгач баазаны айланта тосулган тосмону жакыныраактан бир сыйра айланып, жакшылап карап чыгышмай болушту. Тосмо бардык жагынан мыктап тосулуптур. Өзү да 3 бурчтук болуп жайгашкандыктан деле ичине кирмек түгүл жакындоого да мүмкүнчүлүк жоктой. Тигил жолдун боюнда жашынып жатып, түн ичинде базага келген машина болсо жабышып кирсе кантет, деди Кобра. Эгер биз
жабышкыдай жүк ташыган машина өтпөсө таң аткыча жата беребизби? Ал жагы да бар. Сенин оюң кандай? Чынын айтсам, башым катып турат. Бирок бир нерсени туюп турам. Ичкериге машиналар өткөн дарбаза аркылуу гана кире алчудайбыз. Суунун боюна шектүү деген жерге өзгөчө токой тарапка ит ээрчиткен жоокерлерден кошумча кароол коюптур, байкадыңбы? Ар бир 150-200 метр жерде бирден ити менен кароол турат. Анан тигил тиккен зымдан өткөн менен торду кантебиз? Ага тийсең, ошол саат белги берет. Кантсе да дарбазанын жанындагы будка үйгө жакын барыш керек. Биз ошол жерден түнкү караңгылыктан пайдаланып, эгер машина келсе, токтотуп текшерип жатканда жабышабыз. Кыскасы, багыбыздан көрөбүз да, деди Карелбирс. Башты ооруткан менен пайда жок. Ичкериге өтсөк, балким бирибиз гана өтө алчудайбыз. Экөөбүздүн бирибиз аракеттенип көрөлү. Эгер түнкү саат 3кө чейин баары дым болсо, демек ичке өткөнүбүз. 3 офицерди жайлаш көп болсо 2 минутанын иши. Бирибиз деле жетишебиз. Жереби ыргыталыда ичкериге киргенге бирден аракет кылалы. Сыртта калганыбыз ичкериге киргенибизди кайра чыгышына шарт түзүп жол ачалы. Эгер бирибиз билинип калып чуу чыгарсак, экинчибиз өз алдыбызча аракет кылалы. Кандай дейсиң? Макулмун, мен да ушуну ылайык көрүп турдум эле. Жереби ыргытканда ичкериге өтмөй Карелбирске туш келди. Кобра калың токой тараптан Карелбирстин кайра чыгаар жолун тазалап турмай болду. Караңгы кирери менен Карелбирс бийик чөп өскөн ачык талаа аркылуу сойлоп дарбаза жака жөнөдү. Дарбазадан күндүзү 2 гана машина кирип, бири кайра чыкты. Экөө тең аябай текшерүүгө алынаарын бүт айланта карап, ал түгүл машинанын астында эңкейип, мостунан бери карап чыгышаарын көрүп турду. Карелбирс байкап калган бир гана мүмкүнчүлүк турган. Бирок аны кантип ишке ашырууга болот? Табышмак. Балким аны Кобра да билгендир. Ошондуктан ичкериге кирүүгө бирөөбүзгө гана мүмкүндүк дегендир. Түнкү саат 11 болгондо Карелбирс дарбаза тоскон кичинекей будкадан 10 кадамча жерде чөп менен чөп болуп жатты. Будканын каршысына коюлган вышкада пулемоту менен отурган жоокердин прожекторунун жарыгына будка тоскоол болуп көлөкө түшүрүп турат экен. Арка жактагы прожектор анда санда кыдырып карап койбосо анча көп көңүл бөлбөгөнү байкалат. Будкадагы жоокердин кыңылдап ырдаганы да Карелбирске угулуп турду. Эми машина келишин күтүү керек. Түнкү саат 2ге чукулдап калды. Дым. Кирген чыккан машина жок. Аңгыча алыстан фаралардын жарыгы көрүндү. Жоокерлерди тарткан чоң машина келип токтоду. Дарбазаны ачардан мурда кароолчу документ текшерүүгө шофер жак бетке өттү. Машинанын ичиндегилер кыжыгужу болуп сүйлөшүп жатышты. Мындайда Карелбирс сезим менен гана иштеп калчу. Будкага кантип жетип, жөө кишилер өтчү эшик аркылуу ичине кантип киргенин өзү да билбей калды. Кароолчу жоокер бул маалда машинанын артына өтүп, астын карап жаткан. Машинада отурган жоокерлер кароолчу ээрчиткен итке тийишип койду көрүнөт. Ал арсылдап үрүп, машинага секирип жатты. Ан сайын жоокерлер анын кыжырына тийишип, оюн кылып атышты. Машинанын үстүндө да иттер бар окшойт, алар да үрүп кирди. Вышкадагы жоокерлер болсо, машинаны текшерген жоокер машинанын астынан бери тинте текшерип жатканда жарык берип алаксып калганын байкады. Анткени вьетнамдыктар кичинекей келгендиктен көп учурда машиналардын астына жабышып кирип, далай өнөр көрсөткөндүктөн америкалыктар машинанын үстүнөн да астын аябай текшеришчү. Бутунун учу менен кыймылдаган Карелбирс будканын ички бетине өттү да 3-4 кадамча жүгүрүп барып, чөптүн арасына жыгылып, боор токтоп шыпылдай сойлой, колдон келишинче алыстап кетишке аракеттенди. Карелбирс 50 кадамча сойлоп кеткенден кийин барып, машина ордунан жылып ичкериге кирди. Прожектордун жарыгы жакындап келатканда Карелбирс чөп менен чөп болуп жабышып жатып калды. Мында жамгыр дагы деле себелеп жаап турган. Уучуна толгон чөптү мыжый кармап, кубана өттүм деди ичинен. Караңгылыкка жамынган Карелбирс камышты аралап көрүп жактыра бербеди. Чет жагы суюк экен. Ортосуна жатса, ал жер чуңкур болуп, вертолет конгон жер жакшы көрүнбөй калчудай.
Эң башкысы, партизандар кол салган тараптын каршысында болуп, офицерлерди ата баштаганда снайпер кайда отурганы билинип калышы мүмкүн. Вертолет конот деген жерден 150 метрче алысыраак жердеги офицерлер жатуучу чакан үйдүн крышасына чыгып, жайгашканда саат эртең мененки 4-төн өткөн. Майда жамгыр дагы эле себелеп жаап турду. Кургак жерге кирип жатканга денеси талыкшый түштү. Кирпиктен тартсаң жыгылгыдай чарчаган экен. Үстүндөгү брезентти чечти да шалк уйкуга кетти. Эртең мененки 9-дан баштап жамгыр дагы күчөп, нөшөрлөнтүп төгүп кирди. Вьетнамда мындай аба ырайы көнүмүш. Айрым учурда 2-3 жумалап жааган учур болот. Кобра дөңсөө жердеги бийик карагайдын башына чыгып алып, камыштын ичин тинтип, снайпердин дүрбүсү менен карап, Карылбирсти издеп кирди. Канча аракеттенсе да өзүн көрмөк түгүл шеги билинбейт. Оңбогон Элбирис, кайда жашынды? Сазды казып, астына кирип кеттиңби? Баазанын ичи тынч. Түндө кошумча жоокерлерди алып келишкен экен. Ит ээрчиткендер дагы көбөйдү. Саат 3 болгондо Кобра өзү астына ала пландаган жерге барып жайгашты. Партизандар чуу чыгарган 15 минуттан ичинде 3 вышкадагы 3 пулемет чыкты. Жердеги 2 жоокерди иттери менен жайлап, темир торду кесип тешик таап, тиккен зымдарды үзүп жол ачышы керек. Анан өзү дагы 10 минутта күтүшү керек да, эгер Карылбирс 25 минутада пайда болбосо артка кайтмай. Анан өзү дагы 10 минутта күтүшү керек да, эгер Карылбирс 25 минутада пайда болбосо артка кайтмай. Саат 3:10 болду. Вертолеттон дайын жок. Аңгыча штаб жактан 14 жоокер чыгып, вертолет конот деген аймакты айланта 15 метрче аралыкты курчап, ар жерге туруп калышты. Ит ээрчиткен 3 жоокер камышты аралап киргенде Кобранын көздөрү айланып кетти. Жоокерлер бир айланып чыгышты да дарбаза жакка кетишти. Баары тынч өткөнүнө таңдана түшкөн Кобра: "Шайтан Карылбирс, эмне оюн койгон жатасың?" деп күңгүрөндү. Карылбирс ойгонгондо саат 12-ден 15 мүнөт өтүптүр. Тим эле өлүктөй болуп уктаган экен, кадимкидей жырга бес алып калыптыр. Эшикте жамгыр мурдагыдан да күчөп куюп жатат. Тили таңдайына батпай суусап калган экен. Арыта чечип койгон курундагы фляганы алып, суудан каңгыча жутуп тамактанды. Тамактанганы 4 кесим кургак сухарь, 2 кичине кесим колбасаны шашпай рахаттана чайнап жатты. Сыртта жамгыр жааганына карабай тамдын үстүңкү чатырынын ичи үп болуп турат. Тамактанып бүткөн соң снайпер мынтыгын алып, үстүндөгү көйнөгүн чечип, астына жайып коюп, мынтыкты бүт ажыратып, суусун арчып тазалап, майлап туруп кайра чогултту. Үн өчүргүчтү глушитель башына тагып, баарын даяр кылгандан кийин башка куралдарын текшерип чыкты. Бардыгы ойдогудай даяр дегенден кийин гана кийинип, конокторду тосуучу өң тизей баштады. Сырттан англис тилинде кыска-кыска команда берген үндөр угулуп турду. Вертолет саат 3-төн 50 минутта өткөндө келип конду. Ичинен 3 офицер чыгары менен берки тараптан күтүп тургандардын ичинен 4-төө чуркап барды да, аскер тартибинде учурашып бүтөрү менен коноктордун үстүнө кол чатырларды кармай калышты. Карылбирс үчөөнүн тең мыктап тааныды. Алгач эң барктуу коноктон баштайт. Анысы ортодо келатты. Коноктор вертолеттон 30 кадамча узаганда оор жарылуу болду. Жөн эле жер силкилдеп кеткенсиди. Ал түгүл баарына даяр турган Карылбирс да кароолдон конокту чыгарып жиберип кайрылды. Илери менен маша тартылды. 1 минутуга жетпей 3 офицер 3 жерге кулады. Аларды жандаган дагы экөө жер кучактады. Сыртта кайта-кайта жарылуулар, кымкуут, иттердин үргөнү да мынтык менен гранатометтун үнүнөн угулбай калды. Аңгыча Карылбирс жаткан үй солкулдай түшүп, бир капталы кулады да күйө баштады. Осколкалар Карылбирстин кулак түбүнөн чуулдап, үйдүн чатырынын бир тарабы аңырайып, түтүн менен чаңдан эч нерсе көрүнбөй калды. Карылбирс тамдын кулап калган жагынан төмөн секирди. Чаң менен түтүндүн арасынан ордунан тура албай жаткан жоокерди көрө койду да,
кекиртегине бычакты малып алды. Тигинин үстүндөгү күрмөсүн, баш кийимин чечип, чаңын күйүп, кие салып, арыта жаткан автоматын мойнуна иле сыртка бет алды. Брон транспортерлордун гүрүлдөп, от алганы угулуп, америкалыктар да эс акылына келишип, кол салгандарга каршы ок ата баштаганын билди. Карелбирс түндө көргөн бир кишилик жеңил аскер мотоцикл турган жака чуркады. Америкалык аскерлер минген мотоциклдар жөн эле жердеги ракеталардай. Карелбирс өзү да мотоцикл шайтаны. Түндө бирин текшерип көрүп, атайын даярдап, четкерээк койгон. Түтүн, өрт, чаңды аралай чуркап мотоциклдерге барса, баары өз ордунда экен. Карелбирстин жанынан эле ары бери америкалыктар чуркап өтүп жатты. Үстүндөгү америкалык офицердин формасын көрүп, кымгуутта эч ким жүзүнө көңүл бөлбөдү. Тоскоол болот деген жоокерлерди бүт жайлагандан кийин кобра тиккен зымды, торду да киши бою кыркып, ички тиккен зымды кыркып жатканда бет алдынан чыга калган мотоцикл минген америкалык офицерди көрө коюп, жанынан пистолетти сууруп алганда тигил бир колун көтөрө башындагы фуражканы ыргытып жиберди. Акмак Карелбирс, аз жерден башыңды жарата сактадым, деди кобра кыйкыра. Ал сүйлөп бүтө электе эле мотоцикл аткан октой зуу деп тордун тешигинен өтүп, сырткы тикен зымга жеткенде токтоду. Артынан чуркаган кобра мотоциклге учкашканда саатын карады да, чуунун башталганына эм араң 10 минута болду. 2 минутада сени бул ракетаң менен СССРге жеткизем досум. Астыга, деп далга таптады. Зуулдаган мотоцикл көз ирмемде чытырман токойду аралаган ичке жол менен көздөн кайын болду. Аман калганыбыз жолугушабыз деп болжошкон жерде кобра менен Карелбирс от жагып коюп суу болгон кийимдерин кургатып, кайра кайтып жолго жейбиз деп калтырган тамак ашка тоюнуп, бир уктап ойгонгондон кийин арадан 12 саат өткөндө партизандар келишти. Ондун ичинен КГБшникти кошкондо 4-өө аман калыптыр. Бири сулуу кыз экен. Кийимдери тытылган, колу буттарынан жаракат алышкан. Кирпиктеринен тартса жыгылгыдай. Келишери менен Карелбирс менен кобра даярдап койгон тамактан ач карышкырча шаша буша ичишти да туш келген жерге жатып уйкуга кетишти. 4 саат эс алабыз да кайра жолго чыгабыз. Америкалыктар изибизге түшүп, кайда экенибизди тапкыча алыстап кетишибиз керек, деди кыз командирлик үн менен. Эч ким унчукпады. Кейпи партизандардын командири окко учкандан кийин команданы ушул кыз алса керек. Кобра менен Карелбирске кайрылып, силер кантсе салдыңар. Биз уктап ойгонгуча кароолго тургула. Картаны алып чыкты да, бириң мына бул суунун жээгине, бириңер болсо мына бул дөңсөөгө. Эгер баары тынч болсо туура 4 сааттан кийин бизди ойготкула. Сөз бүттү дегенси өзү да ордунан туруп, жатууга чоң карагайдын түбүнөн жай издей баштады. КГБшник 2 снайперге тапшырманы ойдогудай аткардыңар, азаматсыңар деген да жок. Эч нерсе билбеген катардагы жоокерче үнсүз тамагын ичти да уйкуга кирди. Кейпи тиешелүү адамдар өздөрү алкап алсын. Мен өз тапшырмамды аткардым деген окшойт. Демейде өз оюн айтмайын жөн эле көнө бербеген. Өзгөчө партизандардын анын үстүнөн команда кылганын такыр жактырбаган кобра бул жолу айтканыңардай болот деп эпилдей көңүлдүү ышкыра кароолго кетти. Партизандардан аман калгандары болуп, штабка келгенде борбордон келгендер чыдамсыздык менен күтүп отуруштур. Иштин жайын угушкандан кийин кетиши үчүн самолет же вертолет чакыра башташты. Жолдо карата кобра сулуу кызды канчалык имерчиктесе да, кыз аны жанына жакын жолотподу. Бүгүн түнү күчтөп болсо да максатына жетүүнү көксөдү. Анткени эртең борбордон келгендер өздөрү менен алып кетсе, экинчи бул сулууну көрбөй да калышы мүмкүн. Кыз кобранын оюн билип калганбы, кечинде Карелбирске келди да ыйлап жиберди. Эгер бул офицерлериң жанымды койбой асыла берсе, баарыңарды кырып салам. Ушуну айтып түшүндүрүп койчу. Мен да адаммын. Азыр кайгыдан баш көтөрө албай турам. Булар болсо жалынып асылышат. Карелбирс үнсүз турду да, эгер туура түшүнсөң, кечинде мени палаткама мени менен жат. Кудай турат, мен сага тийбейм. Колуңду да кармабайм. Эгер тигилердин бирөө эле келе турган болсо,
өзүм катыгын берем. Айтканыма көнбөсөң эч нерсе кыла албайм. Эгер сен айтканды аларга айтсам, шылдыңдап күлүшөт. Согуш деген согуш. Бирөөнүн өлгөнүнө бирөө кайгырбай калган, деди тигинин чачтарынан сылай. Кыз үнсүз чыгып кетти. Арадан көп убакыт өтпөй өзү жатып жүргөн кийме мешогун алып, кыз кирип келгенде жаңы эле уктап бараткан Карылбирс ойгонуп кетти. Келдиңби? Деди да жылышып орун бошотту. Тигил үнсүз жайгашып жатты да, сиз жакшы адамсыз. Кобра мага биринчи күндөн жакпайт. Адам эмес. Киши өлтүрүш үчүн жаралган жырткыч. Кичинеге үнсүз жатып калды. Кой, ар нерсени ойлоп, өз тынчыңды өзүң буза бербе. Уктап эс ал, деди Карылбирс. Экөө кичине үнсүз жатышты. Сизге бир нерсе айтайын. Болгон ичиңизде гана болсун. Биздин командирди да Кобра атты деп ойлойм. Мага жетиш үчүн атты. Биз жаңы кол салганда эле ал ок кучту. Карасам туура эки көздүн ортосуна тийиптир. Америкалыктар биз тарапка али ок атыша элек болчу. Эки көздүн ортосуна дейсиңби? Карылбирс чоочуй сурады. Ооба, так эки көздүн ортосуна. Мындай таамай силер снайперлер гана аталасыңар. Мен өзүм ишене албай турам. Эгер чын эле Кобра экенине ишенсем, анда азыр эле жайлайт элем. Балким адашкан октур. Вышкада тургандар аткандыр. Согушта боло берет эмеспи? Ошода мен аны сүйчү элем. Эми жашагым келбей жатат. Бирок жүрөгүм Кобра эле атты деп шыбырап жаткансыйт. Дагы бүлкүлдөп ыйлап кирди. Кой эми, ыйлаганда эмне, өзүңдү кармачы. Кыздар күчүңөрдү ыйдан чыгарасыңар. Согуш бүтсө дагы сүйүүгө жолугасың. Сендей сулуулар талаада калбайт. Ушу өңүмдүн да азабын көп тартам. Деги кээде баарына тоюп да кетем. Шарт оодарылды да Карылбирсти бекем кучактай көкүрөгүнө башын катып. Сиз менин байкеме окшорсуз. Байкем 2 жыл мурда ок кучкан. Чыныгы баатыр жоокер эле. Ал тирүүсүндө эч ким менин жаныма да жолой алышчу эмес. Кара партизан дегенди укканда америкалыктардын жүрөктөрү байпагына түшчү. Кара партизан сенин агаң беле? Ооба, уктуңуз беле? Укмак түгүл таанычумун. Мага Карылбирс деген атты сенин агаң берген эле. Кызык, тагдырды кара. Кыз Карылбирске дагы бекемирээк жабышты. Чын элеби? Карылбирс, сиз менин агамды таанычу элеңиз? Карылбирс кайсыл тапшырманы анын агасы экөө чогуу аткарганын айтып бергенде, "О, эми ишендим. Ал мага айткан. Союздан келген азиат снайпер жөнүндө да айткан. Көрсө сиз турбайсызбы? Сиз менин агамдын ордуна ага болуңузчу." Макул, ага катары көр. Бекем бооруна кыса кучактап, көздөрүнөн өптү. Ушул маалда палатканын эшиги шарт ачылып Кобра баш бакты. Биз издеген киши бул жакта тура. Карылбирс, кичине сүйлөшпөйлүбү? Карылбирс эшикке чыкканда, "Эй, азиат, тымызың гана кучагыңа салып алыпсың го, Кел эркекче сүйлөшөбүз. Эртең экөөбүздөн кетет экенбиз. Түн ортосунан огуча алып жат, анан мага бер. Мен таңга жок тигил полковникке берем. Ал да шилекейин чурутуп отурат." "Болбойт. Эч кимиңерге бербейм. Үмүтүңөрдү үзгүлө. Тигине катын толуп жатат. Ошолор менен жата бергиле." Эй, Карылбирс, сен эмне кайдагы бир Вьетнам көчүн достугубузду кыясыңбы? Мен сени менен дос эмесмин. Керек болсо партизандардын командири да сенин колуңдан чыккан. Ок чекеге тийиптир дейт. Эмнеси бар экен? Эркектик менен эсептешүү. Кобра эч убакта карыз болуп калган эмес. Ошондой. Керек болсо сени менен да эсептешип коем. Месак эсептешсең. Карылбирс тигини эки берип калды. Экөө тытышып киришти. Карылбирс ушунча жиндеп кеткенден кайдан жайдан күч алганын да билбей калды. Демейде тең тайлашып кармашчу Кобраны теридей тепкилей баштады. Кобра бутуна оңду турууга да жарабады. Өзүн жоготкон Карылбирс тигини былчылдата койгулап, баса калып мойнун толгоп, сындыраарда арачалап ажыратып кетишти. Белинен бекем кучактаган сулуу кыз көздөрүн жайнатып, "Ага, жетет. Мен үчүн ушпагылачы", деп жалынып жатты. Орунан араң турган Кобра, Карылбирс, унутпа. Сенин биринчи душманың менмин. Мени минтип эч ким ура алган эмес. Калган сөздү ок менен сүйлөшөбүз. Экөөбүздүн тагдырыбызды ок жешсин. Жер бетинде же сен, же мен тирүү жүрүшүбүз керек. Көп сүйлөгөндө эмне? Ээн жерден беттешсек, калган сөздү ок чечет, деди Карылбирс муштумун кычырата түйүп.
Кайра палатага келип жатканда кыз чечинди да Беркинин койнуна кирип: "Сен менин өчүмдү алып бердиң, рахмат. Кандай сабаганыңды көрүп турдум. Эгер ажыратышпаганда өлтүрүп коет элең." Жүрөгүм эс ала түштү. Тим эле командир үчүн өзүм өч алгандай эс ала түштүм. "Мен сендикмин", деди да ысык эриндери менен өпкүлөй баштады. Эртеси борбордон келгендер Кобраны өздөрү менен алып учуп кетишти да Карелбирсти партизандардын арасына калтырып коюшту. Эмне себептен, эмне тапшырма аткарышы керек эч нерсе айтпады. Арадан 1,5 жыл өткөндөн кийин оор жаракат алган Карелбирсти партизандар союздук госпиталга жеткиргенде аны эчак эле өлдү деп чыгарып салышкандыгын билди. Карелбирс оор жаракат алганда кыз аны сактайм деп өзү да окучуптур. Аялдын сырттан эле чиркин. Карелбирс аны эстеген сайын жүрөгү зыркырай түшөт. Кобра экөөнүн өчүгүш түйүнү ушундай. Жер тамырынан эл тамыры көп деген чын тура, деп койду ичинен Зарлык. Бир жумача мурда Элубай атын ап келип берип кеткен. Жөн эле келип кетпей, ушул өрөөндө малчылардын ичинде кадыр барктуу Камчыбек аттуу топосчу досу менен тааныштырып кетти. Жергиликтүү малчылар менен жакшы мамиледе болуштун кадырын, Элубайдын баркын, Элубай келип Камчыбек менен тааныштыргыча өткөн 3 жуманын аралыгында жакшы түшүндү. Тамак аштан кем болуштан мурда да киши көзүнө көрүнбөй, өзү жөнүндө эмне кептер жүрүп жатканын билбей, жергиликтүү малчылар жөнүндө кабары жок жашаш өзүнчө түйшүк экен. Элубай келгенде иштен энесин көргөн баладай сүйүнсө да сыртынан сыр бербеди. Элубайдын айтымында өткөн Кобранын чабуулунан кийин качкын жөнүндө унутуп калышкансып, кеп сөз болбой калды дейт. Башкарма айткан эмеш. Жогору жактагылар малчыларга зыяны жок болгондон кийин тоосунда жашынса, жашынып кышка чейин жүрө берсин. Кышта өзү түшүп келет. Кайда бармак эле дешиптир, деп. Кышта да Кудайдын салганын көрөбүз, деп койду Зарлык. 2 жумада бирден мерчемдүү жерден жолугушуп туралы, деген Камчыбек арадан жума өтө электе сүйлөшүлгөн белгини берип, төмөндөгү булак боюна токтоду. Шашлыш жолугушуу керек болсо, булак боюна келип, атынын эрин алып кайра токумак. Белгиңди көрдүм, дегенин билгисип Зарлык кырдан чайнектей ташты төмөн тоголотту. Камчыбек экөө калың арча токоюнун арасындагы чоң карагайдын түбүндө жолугушту. Учурашкандан кийин Камчыбек чоюп отурбай кепти түз баштады. "Заке, шашлыш келгенимдин жөнү мындай. Сенин атыңа жамынган дагы бир Зарлык пайда болуптур. Тигил коңшу төрдөгү бир чабанды мынтык менен кезеп коркутуп, семиз коюн сойдуруп, этин бүт бышыртып, аны менен эле чектелип калбай, желеден тандап туруп, 2 семиз бээсин жетилеп кетиптир. Мен жакында эле барып, Зарлык малчылардын чычка кулагына да тийбейт, силерге кылдай арамдык кылбайт деп келгем. Уккан кулагым ишенбей алгач, чын эле сен экен деп ойлоп кетипмин. Зарлык бети балжайган чоң сары киши экен дегенде түшүндүм. Сенин атыңды саткан бирөө экен. Анан сага жолугууга шаштым. Тоодогу малчылардын арасында дүргүп, эгер ылайга келсе Зарлыкты атып салсак деле, өкмөт бизге рахмат дегенден бөлөк сөз айтпайт дешүүдө. Зарлык үнсүз ойлонуп отурду да: "Рахмат Камчыбек. Айтканың рас болду. Менин атыма жамынган Зарлык менен өзүм сүйлөшөм. Жыйынтыгын жакында угуп каларсың", деди да жөн жай кептен аркы беркини сүйлөшүп отуруп жөнөтүп жиберди. Камчыбек кеткенден кийин Зарлык эки анча ойдо калды. Менин атыма жамынган ким болду экен? Күнүмдүк пайда көрүүнү көксөгөн уурубу же КГБнын Зарлыкты малчыларга жаман көрсөтүү үчүн жасаган жоругубу? Эмнеси болсо да, жалганчы Зарлыкты издеп таап, беттешип көрүүнү туура тапты. Зарлык деген карат минген күрсүйгөн чоң неме экен, бети балжагай сары, деген сүрөттө малчылар арасында жайылып кеткендиктен Зарлык кам жебей эле малчыларды аралап, мал жоготуп издеп жүрөм деп үйлөрүнө конуп, астыртан жалганчы Зарлыкты сураштыра баштады. "Эмне жоготтуң эле?" дегендерге "Семиз 2 ат" деп койду. "Анда эле ошол Зарлык алды" дешет малчылар. Ууру атыгып кеткенине ичинен сызып,
күнөөкөргө жолуксам экен деп кекенет. Арадан 2 жума өтпөй күтүүсүз беттешип калышты. Улардын этин отко актап бышырып жеп отурган сак кулагы токой аралап бирөөнүн келатканын тойду. Снайпер мынтыгын ажыратып туруп, капка салып, атына бөктөрүп койгон. Ички сол колтугундагы Макаров пистолетти сууруп чыгып, огун текшерип атууга даярдады да кайра кабына салды. Добушуна караганда жалгыз атчан көрүнөт. Арыта оттоп жаткан атыда бирөөнүн жакындап келатканын туюп башын көтөрүп, дабыш чыккан жакты кулактарын тикчейтип тиктеп, оттобой туруп калды да, бирөө келатат, байкадыңбы дегенсип ээсин карап окуранып койду. Зарлык эч нерседен бейгам кишиче эт бышыруусун улантканы менен көз кыйыгы дабыш чыккан жакта эле. Тигел бадалдын арасынан зарлыкты кичинеге карап турду да анан атын ыкчам тебинип чоочуткусу келген кишиче «Ассаламу алейкум мергенчим» деп кыйкыра салам айтып чыга келди. «Алейкум ассалам». Зарлык чоочуганынан калдактап шашып калган кишиче түр көрсөтүп ордунан тура калды да «Кайдан чыга калдыңыз? Эми эле тегеректе эч ким жок эле» деди. Маңдайында ойноктогон чоң кара ат минген, кең далуулуу, бети балжагай, сары, көздөрү көгүшкелип ойноктоп турган, бою бери дегенде эле 2 метрге чукул, колдору көкүрөктөй жигит турду. Ичинен жалган зарлык менен беттешкенин түшүндү. «Түшүңүз, улардын этин кордоп бышырып жаттым эле, бышып калды», деди эпилдей. «Түшөлү, мергенчим. Мергенчи дейин десем, мынтыгың көрүнбөйт го. Мергенчи эмес дейин десем, жегениң улардын эти. Бул кандай? Ушуга түшүнбөй турам». Атынан жеңил гана секирип түшүп, ооздугун чыгарып, отко кое берип жатып сүйлөп да жатты. Карабин мынтыгын өзү менен ала отту көздөй басты. «Туура баамдапсыз, мергенчи эмес экеним ырас. Жок издеп жүргөн жай кишимин. Уларды кече мергенчилерге жолугуп калып шыралга сурасам, берип кетишкен». Тигил «Чын айтасыңбы?» дегенсип, көздөрүн кыбыңдата тикирее тиктей кол алыша учурашып жатып, колдорун кычырата катуу кыса кармап силкип койду. Күчтү байкап кой дегенсип. Зарлык да колдору катуу ооруп калган кишиче өңүн бырыштырып, колдорун ушалап алды. Тигил мынтыгын арыраактагы ташка жөлөп коюп, от боюна отура кетти да: «Бул бир уларыңдын эти кимибизди тойгузат? Жалгыз менин да жумурума жук болбойт го. Пейилди ток кармасак тоёбуз. Адамдын көзү эмес, пейили тоюш керек, жолоочум», деп оттогу этти оодарыштырды. Тигил зарлыкты шылдыңдагандай каткыра: «Сен пейилиңди тойгузуп, мен болсо бул этке курсакты тойгузайын. Кандай дейсиң, я?» Өз сөзүн өзү кубаттап дагы каткырып алды. «Өзүңүз мергенчисиз го?» Зарлык астыртан суроо узатты. Кантер экен деген эле. «Мергенчи дейсиңби? Мергенчи болгондо да чоң мергенчи. Маңдайыңызда отурат. Жаныбардан мурда адамдарга мергенчилик кылам. Тамаша көйгөрүнөсүз. Тамашаны азыр тигил атыңдан айрылып жөө калганда билесиң. Анткени атың мага жагып турат. Гүлүк жылкы көрүнөт». Күрөң боёко боелгон зарлыктын көк атын кызыга карап койду. «Андан көрө этти эртерээк бышыр. Өзүң эр жүрөк көрүнөсүң. Жалгыз токой ичинде жүргөн». «Эмнеден корком? Күндүз. Зарлык дегенди уктуң беле?» «Уккам. Ошол зарлык сизби?» «Тагы өзү. Маңдайыңда отурат». «Чын айтасызбы? Эмне, сага документ көрсөтүш керекпи?» Үнүн каардуу чыгара кейкерлүү сүйлөй. «Деле, тилиң так неме экенсиң? Бол, этиңди эрте бышыр». Зарлыктын чыдамы кете баштады. Кандай кылсам, пистолетти чыкыйына тыкап туруп басып алсамбы? Жок, андай болбойт. Күч сынаша кетсе аюудай күрсүйгөн немеге алым жетпей калсачы? Кудайдын салганы, кармашып көрөйүн. Муштум менен жеңип, эрдемсиген немени сындырайын, деп чечти. «Демек, камкор зарлык меминдечи?» Үнүн көтөрө чыгарды. Тигил көздөрүн жүлжүйтө беркини тиктеп калды. «Далай менттин башын жуткан зарлыкмын де?» «Мен го зарлыкмын. Сен өзүң кимсиң?» Алыс жөлөп койгон мынтыгы жакты карап, илбирстей аяр болуп калды. «Менин сени көрсөм дегенде эки көзүм төрт эле. Акыры Кудай так өзүм күткөндөй жерден жолуктурду». Чын зарлык сизден сенге өткөндө эле тигил ичтен селт эткен.
Эми мынтыгын жакын албаганына өкүндү. Беркини тикирей этиктеп кантип ушугалым жетпесин, бөдөнө баскандай эле бырпыра табаса калбаймбы деп өзүн сооруткону менен чыныгы зарлыкка жолукканмын го деген ой башына келген сайын шалдырай түшүп жатты. Демек чыныгы зарлыкка жолуксам керек. Түшүнүүң бар жигит көрүнөсүң. Зарлык кейкерлүү сүйлөдү. Анда жолукканыбызды белгилеп бир нерсе ичпейлиби? Менин куржунумда арак бар эле. Ордунан туруп атын көздөй басты. Зарлык үндебеди. Мынтыгына жете бергенде эңкейип мынтыгын алайын деди эле. Ага тийбе. Ордунда жата берсин, деди зарлык үнүн сүрдүү чыгара. Тигил жалт карады. Оюнда курал кезеп турат го деген. Зарлык оттогуулардын эти менен алектенип жатыптыр. Эрдемсий түштү. Эңкейип мынтыкты алып, затворун тарткыча көп болсо 3 секунд өтөт. Мага көрсөтмө бергидей сен кайсыл кеңкелессиң? Мынтыкка колу жете бергенде тарс дей түштү. Карабиндин уңгусу быркырап, курогу затвору өзүнчө чачырап кетти. Берки коркконунан бир кадам артка секирди. Тигини караса дагы эле эч нерсе болбогонсуп, улардын этин отко кактап отурат. Кантип атып, кайра пистолетти кантип ордуна сала койгонун көрбөй калды. Пистолеттин үнүнөн аттар чоочуй кошкуруп, эки жакты элеңдей карап калышты. Арагыңды ап келе бер. Эгер чын эле бар болсо. Жок болсо, кел, дасторконго отур. Улардын эти бышты. Куржунда чын эле арагы бар экен. Алып келди да үнсүз от боюна отура кетти. Кандай кылып кыябына келтире кол салсам деген ой мээсин жеп жатты. Чындап зарлык экениңе ишендим, үнүн пасыраак чыгарды. Бирөөнүн атын жамынган жигитчиликке жатпайт го. Өзүң деле андай бирөөнүн атына зар болчулардан эмес көрүнөсүң. Жол болсун жигит. Деги чын атың ким? Эми болору болду. Чын атым Кадырбек. Арактын оозун ачты да оттон алысыракта турган кружкага толтура куюп туруп, өзү тартып жиберип, экинчисин зарлыкка сунду. Зарлык кружканы алып, арак челегиме канча болду? Мейли, ичип коелу. Жолугушканыбыз үчүн, деди да мына жута берерде берки басып жыгылыш үчүн мышыктай секирди. Зарлыкта туура мен аракты жута баштаганда кол салат деп күткөн. Колдорун кагып ийип, астынан буйтап кетти. Экөө тең секирип туруп, тооруша калышты. Кадырбек зарлыкты пистолетин сууруп чыгат деп күттү. Койнуңда курал турат, болбосо чычкандай чыркыратат элем, деди кыжына. Зарлык боюн түзөдү да койнунан пистолетти сууруп чыгып, ок салган магазинин ажыратып бир жака, пистолетти башка жака ыргытты да: "Мына, эми сенде да курал жок, менде да курал жок. Тең болдук, эркекче кармашалы. Жеңилгенибизде арман болбосун. Кандай дейсиң?" "Бачагар, ажалың менден экен. Эми мен сени тирүүлөй жейм", деди Кадырбек. Жолборстай күркүрөп качырып сала берди. Катуу чуркап келаткан немени билегинен шап кармап, астыга силкип, айкидонун ыкмасы менен бутун тосо койгондо тигил 3-4 ала салып кетти. Ордунан тура калып, эмне болуп кеткенин түшүнбөй, сендиректей түштү да кайра кармашууга даярданды. Жанагы жутуп ийген арагы башка тарап ого бетер шерденткен менен зарлыкты жылаңач кол менен алууга мүмкүн эмес экенин түшүнүп аяр болуп калды. Дагы тооруша келип муштум шилтеди. Бир соккусу мүрөгө тийгенде зарлык көмөлөнүп кетти. Ыгы жок болгону менен күчү өгүздүкүндөй экенин, эгер кекиртегинен бир кармаса өмүрү бошоно албасын зарлык да түшүнүп калды. 3-4 качырганда эле күшүлдөй түшкөн Кадырбек зарлыктын буту эгине шак дегенде көзүнөн от учту. Буттары жерден көтөрүлө түшүп барып кулады. Кайра тамтаңдап тура калды эле, бул жолу сокку чыкыйга тийди. Ордунан чимирилип келип жыгылгыча дагы кежигеге жеди. Эсине келсе зарлык эки атты жанаша байлап коюп, беркинин баш жагында отурган экен. Акырая бир карап, чыканакта ордунан турайын деди эле, кыймылдоого дарманы келбеди. Башы денесинен бөлүнүп калгансып шалдырайт. Кайра эс ооп баратканда зарлык бетине суу чачып жиберди да кружкага арактан куюп туруп, кежигесинен жөлөй жуткурду. Арак жуткандан кийин кичине кайрат күчүнө келе түштү. Ордунан очорула араң козголуп отурду да: "Сен жеңдиң. Чыныгы жаналгыч экенсиң", деди күңкүлдөй. "Анда иш көтөлү. КГБнын өкүлүсүңбү?" "Өзүм малчымын, бирок КГБга агент болуп иштегеним чындык." "Демек, мени малчыларга жаман көрсөткүңөр келген экен да. Мага тапшырма берилди. Аткардым." Зарлыктын өңү түктүө түштү.
Уурдалга мал кайда? Алыс деле эмес, бир күндүк жерде токой ичинде. Бүт көзү түгөл турат. Жашагың келеби? Кимдин жашагысы келбесин? Анда уурдалган малды кайра айдап келесиң да бүт ээсине таратып бересиң. Өзүң зарлык эмес экениңди баягы малын зордоп алып кеткендерге кайра кыдырып айтып чыгасың. Ошондо гана мен сенин күнөөңдү кечирип тирүү кое берем. Жок, айтканымды аткарбайт экенсиң. Бул жарык дүйнө менен кош айтышам дей бер. Качам деп ойлобо. Чымчык болуп калсаң да мээңди чыгаратам. Бери кара, деди да тээ алыскы белдин үстүндө топудай болуп көрүнүп, айланып учуп жүргөн жооруну снайперин ала коюп, мээлеп туруп басып калды эле. Жоору калдактай ылдый кулады. Мен сени менен кошо жүрбөйм, артыңдан акмалайм. Бүт зордоп тартып алган, уурдап алган малыңды таратып бүткүчө көлөкөдөй ээрчийм. Мен айтканды толук аткаргандан кийин дагы бир жолугуп арак ичишебиз. Калган сөздү ошондо сүйлөшөбүз. Азыр болсо куржунуң толо тамак аш, арак экен. Кекиртегиңди катып сыйлайт окшойсуң. Баарын мен алып калдым. Сөз бүттү. Сенин айтарың барбы? Берки үндебеди. Зарлык колундагы бычакты айланта ыргытып, кичине тиктеп турду да: "Сөзүң жок болсо жөнө", деди буйра. Кадырбек ордунан тамтаңдай араң туруп, атына асылып, араң минди. Зарлыктын жанынан кичине узаганда эле жүрөгү айланып, ат жалынан ашыра кусту. Башы кеңиреп, көңдөй калгансып эч нерсе ойлой албады. Башка катуу сокку жеп калган эле. Күнү кечке түнү таң аткыча жүрүп отуруп, үйүнө жеткенде аттан араң ооп түшүп, атын мамыга сабайлады да үйүнө кирип, босогодон өтүп эле кулады. Бир кезде аялы жулкулдатканда араң көзүн ачты. "Аракты ушунча ичесиңби? Иттерди эмне атып салдың?" "Эмне? Эмне дейсиң?" Ордунан секирип туруп, эшикке атып чыкса, эки дөбөтү эки жерде тороюп жатат. Ок экөөнүн тең көздөрүнө тийиптир. Зуу деген үн чыгып, мамыдагы атынын чылбыры чырт кесилди. Эки жагын элеңдей карап, кырдан чыгып турган ат жанды көргөндө эсине келе түштү. Мылтыгына глушитель тагып коюп, иттерди зарлык жайлаганын түшүндү. Жүрөгү лакылдап чыкты. Көз алдына бирде эгине, бирде чыкыйына шу деп кадалган зарлыктын буттары тартыла түштү. Жан алгыч. Түкүрүнүп алды. Шаша үйүнө кирип: "Катын, чанаштагы кымыз куюп, башка нан сал. Мен баягы жылкыларды бир жака жеткиришим керек." "Куржунуң кайда ботом?" "Куржунду эмне кыласың энеңди? Тез кыймылда. Сураса да болбойбу?" "Ме сага сурасаң." Катынын былч дедире көчкө тээп калды эле. Күйөөсүнүн сырын жакшы билген тигил сыртка учуп чыкты да тилин тартпай: "Өлүк канаңды көрөйүн, бутуңа шал тийгир. Көрүнгөн жерде аракка тоюп жүрүп келип, мени тебет. Энеңди азыр жаагыңды сындырам." Күйөөсү эшикке чыкканда катыны үйдө айлана качты. Чуудан ойгонгон кыздар балдары улуулары эмне болуп кетти дешип алайышса, кичүүлөрү "Апа, апаке" деп чыкырып ыйлап киришти. "Энеңди канчык, сени келгенде териң тескери сыйрам, шашпай тур" деп саксактап ары качкан аялына камчысын кезей атына ыргып минди да малды камоого алган төрдү көздөй жөнөдү. Эки аты ыргыйдай болуп жүрбөй калгыча жаны тынбай чапкылап жүрүп, баягы алган малын бүт таратып чыкты. Бир семиз бээ союлуп кетти эле, ордуна өзүнүн семиз бээсин берди. Бүт малды таратып бүткүчө зарлык улам бир кырдан көрүнүп, көлөкөдөй ээрчип артынан калбады. Эми бүттүм деп үйүнө келатканда астынан чыкты. Көздөрү кызарып, карчкылардыкындай болуп кетиптир. Кан ичмеси кармаган экен, өлтүрөт окшойт деген ой Кадырбектин башына келгенде боюнан тер кетип, муундары калчылдады. "Кана Кадырбек, арак ичелиби?" деди зарлык атын бура тартып. "Жок, мен арак ичпей калдым." "Эмнеге?" "Билбейм, арактан пайда жок экен." "Аның туура. Малды бүт тараттым, бирин да калтырган жокмун." "Чынбы?" Чын, Кудай турат. Калп айтсам, балдарымдын күнүн көрбөй калайын." Арак ичпесең, эмнени сүйлөшмөк элек? Мындан ары бирөөнүн атын сатканды токтоторсуң. Токтотом. КГБга дагы агент болгонумду токтотом. Жөн эле жылкымды кайтарып, балдарымды багып күн өткөзөм. Зарлык үнсүз астындагы мынтыгынын кундагын чапкылап койду да: "Мейли, кете бер",
деди кейкерлүү. Жүрөгү зыркыраган Кадырбек бурулсам эле атат го деген ойдо калтырай. Балдарым жаш. Эсиңден чыгарба. Мен эч убакта аркасынан атпайм. Атсам маңдайынан атам. Мен кеттим. Кичине узай бергенде зарлык кыйкырды. Кадырбек! Берки атын тык токтотту. Бурулсам эле көзүмө ок кадалотко деп ойлой, денеси өлүк болуп калды. Кадырбек, катыныңды көп урат окшойсуң. Ал өз ишиңдечи. Ошондо да катынды сабай бериш жакшы эркектин иши эмес. Берки үн чыгарууга дарманы жетпеди. Үн күйгөн бойдон атын теминди. Кийин 2 жылдан ашык түшүнөн чоочуп ойгонуп, бакырып тура калып жүрдү. Жан деген кандай таттуу экенин, өмүрдүн кымбаттыгын түшүнүп, мен деген дөөмүн, ачуум келгенде мыжыгып коем деп дүкүлдөгөнү калып, жибектей созулуп, үй бүлөгө камкор ата болуп чыга келгенине эмне себеп болгонун түшүнбөгөн аялы күйөөмдүн көзүнө тоодон жаналгыч көрүнүптүр. Ошондон бери ичкени да калды. Мени урганы да калды. Бирөөнүн ишине кылдай кара санабайт. Бирок катуу коркуп калса керек. Жансоого жаналгыч келдиңби деп бакырып түшүнөн чоочуп көп ойгонот деп айтып жүрдү. Бетеге бышы уруктап, кырлар күн сайын аздан сары боек сүйкөнүп, эртели кеч дене чыйрыктырган жел жүрүп, күз белгиси тоолорго өзүнүн кабарын берип баштады. Кыргыздар муну шумгула чыкты, суук келет деп коюшат. Шумгула деген жарыктык учу көгүш өзү боз отоо чөп. Шумгула көп чыккан жерлердин чөбүнүн даамы кетип, мал андай жерге жайылбай качат. Эгер огородко чыкса картошкаң болобу, помидоруң болобу даамы супсак тартып кетет. Көрсө бул отоо чөп башка чөптөрдүн, жашылча өсүмдүктөрдүн даамын соруп жашайт тура. Акыркы кездерде жамгыр жааса, жаан этеги мөндүрүлөп да кетчү болду. Улам бир калың токойду пааналап, тоо кезген зарлыктын тиричилиги оорлоп кетти. Жалган зарлыктар Кадырбек менен эле бүтө калбады. Улам бир жерден чыгып, торпок жоголсо да зарлыктан көрө башташты. Анткени зарлык алып кетти деген ушактар малчылар арасын тымызын аралап жүрдү. Малчылар зарлыкты мурдагыдай бийликтегилер менен тиреше кетип кор болуп качып жүргөн мусапыр катары карашпай, ууру кескидей көрүп сактанып, ал түгүл коркуччуу болду. Ал түгүл эби келсе атып салууга да даярлар четтен чыгаарын жакшы билген зарлык малчылардын көзүнөн алыс болууга аракеттенип, карышкырлардын жашоосуна өттү. Атын бөксөдөгү чер токойдун арасына отоого кое берип, өзү кырдагы асман тиреген карагайдын астында улам туш тарапка шектүү эч нерсе көрүнбөйбү дегенсип көз салып коюп жаткан эле. Коңшу кырдан чыга калган 2 атчанды көргөндө дүрбүсүн ала коюп карагыча шашты. Көргөндө эле Элубай менен баягы топосчу Нарымбек экенин жазбай тааныды. Буларды кайсы шамал мынчалык алыскы жайлоого айдап келди деп тынчсыздан ойлонду. Аркасынан аңдыгандар жокпу деп ордунан кыймылдабай жата берди. Тигилер туу белге токтошуп, аттарын отко кое берип коюп, бир чай кайнатымдан ашык туш тарапка дүрбүс алып отурушту. Кейпи зарлык ушул тоолордун бир жеринде болсо бизди көрсүн дешип шашышпады окшойт. Далайда барып кайра аттанышты да, ойдогу токойдун четине келгенде түшүп, аттарын жайдактап тушап кое беришип, өздөрү отун чогултуп, ушул бөксөөгө конууга жайгаша башташты. Зарлык күн кештеп күйгүм киргиче ордунан жылбай, дагы бөлөк шектүү караң көрүнбөс бекен деп жата берди. Экөөнүн артынан аңдыган эч ким жок экенине көзү жеткенден кийин гана ордунан туруп төмөн түшүп жөнөдү. Үчөө сагынышкан бир туугандардай кучакташып көрүшүштү. Зарлыктын өңдөн азып жүдөп кеткенин көрүп Элубай ичинен кейиди. Сакал муруту өсүп, көйнөктөрүнүн жакасынан бери кир болуп, өзүнүн да жаак эттери шимилип, арыктай түшүптүр. Көздөрүнүн чөнөгү чуңкурайып, баягы жанып турган нуру өчүп жансыз болуп калган. Баарына кайыл болгонсуп кайдыгер карайт. Ал түгүл көк аты да арыктап, сүмбөдөй болуп калыптыр. Али күз келип, суук түшелектеги булардын кейпин көрүп Элубай чөп катып, мал төмөндөй электе кейиптери бул кышта кантмек деп ичинен ойлоп койду. КГБнын өкүлдөрү мени
малчыларга жеткен ууру кески кылып, жаманатты кылып бүтүштү. Чычка кулагы жоголсо да малчылар менден көрүшчү болду. Кудай турат, ушул кезге чейин бир малчынын бир козусуна да тийген жокмун. Тийбейм дагы. Ачкадан өлсөм өлөм, бирок бирөөнүн малына тийбейм. Бирок мындай оюмду бүт малчыларга түшүндүрө албайт экенмин да. Туура Заке. Сен жөнүндө малчылар арасында укмуш ушактар тарап кетти. Сырыңды билген, биз ишенбеген менен эл ишене берет экен. Ошондуктан Нарымбек экөөбүз атайын издеп чыктык. Сени издегенибизге туура 2 жума болду. Таппай токшойбуз деп түңүлө да баштадык элек. Бүгүн ушул жерге конуп 2 күн өрү болуп, аңуулап сизди карайлы, болбосо кайра тарталы дегенбиз, деп кепке Нарымбек кошулуп койду. Өткөндө бирөөлөрдөн уктук. Качкын бир малчынын жаш кызын зордуктап коюптур деп. Сураштыра келсек, деги эле андай окуя эч жерде болбоптур. Көрсө ушак экен. Биздин жайлоого келсе өзүбүз эле атып салабыз деген малчылар да бар. Андайларды өзүм да жолуктурдум. Менин атымды саткан жалган зарлыктарды да жолуктурдум. Мурутунан күлө жакында эле өзү күбө болгон бир окуяны айтып берди. 5 малчы бирөөнүн колун аркасына байлап, жөө айдап баратканын көрүп, иштин жайын болгоп түшүндүм да астыларынан чыктым. Көрсө менин атымды жаманган бир береен бирөөлөрдүн жылкысын уурдап келатканда артынан кууп келишип, атын атып салып, өзүн кармап алышыптыр. Анча-мынча уртокмок алышса тигил жалган зарлыкмын, КГБнын тапшырмасын аткарып жүрөм деп, өлтүрө көрбөгүлө деп боздогон экен. Кууланып бизден кутулуунун амалы кылып жатат деп ишенишпей астыларына салып айдап алышкан экен. Бул бир байкуш экен, муну кое бергиле. Чыныгы зарлык менмин. Мен малчылардын кылына кара санабайм. КГБ силерге мени жаман көрсөтүш үчүн ушинтип агенттерин иштетип жатат десем, ден дароо болуп ишенишпейт. Бирөөсүн камчыңды өйдө көтөрчү десем, көтөрбөдү. Башын быркырата атсам, бүлдүргөсү ыргып кетип, колундагы сабы калды эле. Баары шак ишеништи. Жалган зарлыкты мага бергиле, өзүм жазалайын десем, баягы баатырым тигилерге жалдырайт. Мени буга бергиче милицияга алып барып өткөргүлө деп. Мунуңарды жазалап эмне кылайын? Силерди бекер убара болбосун деп астыңардан чыктым. Дедим да бастырып кеттим. Мен кеткенден кийин бир топ өздөрүнчө сүйлөшүп отурушту да, тигини жөө таштап, бешөө чапкан бойдон кетишти эле. Берки жалган зарлык менин колума түшүп калбайын дедиби, төмөн карай дикилдеп чуркаган бойдон кетти. Аны айтсаң, биз жакта да жалган зарлыктын бирөөсү бара калган экен. Ой, биз деген зарлыкты жакшы тааныйбыз. Сен эмне, атын сатып жүрөсүңбү? Деп балдар кармап алып, куралын тартып алып, өзүн сабап туруп кууп жиберишиптир, деди Элубай үшкүрө. Ошентип мага малчылардын көзүнө көрүнүш оор болуп калды. Зарлык көсөө менен аргасы кеткенин билгизе тунжурай от чукуду. Биз сени издеп чыккан себебибиз да абалыңдын оорлошуп кеткенин түшүнгөнүбүздөн. Анын үстүнө минтип күн да сууктап келатат. Эмне айтмакчысың дегенсип зарлык Элубайды бир тиктеп алды да ойлуу кулак төшөп отурду. Малчылардын Союздук Республикасынын Слетунда 2 жолу чогуу болгон казак досум бар эле. Ошону эстедим. Өзү койбагат. Жайкысын чөлгө кетишип, күздө кыштоолоп келчү эле. Мен ошонун дарегин берейин, сен Казакстанга өтүп кет. Ал болсо сени киши карага койчум деп коюп, кыштан чыксаң жайында кара калпактарга кеткениң туура. Ал жакта да тааныш койчуларым бар. Алар чөл кезип жүрө беришет экен. Сен кимсиң деп сураган киши болбойт дейт. Элубай байкем туура айтат. Казактарга өтүп анан алар чөлгө көчкөндө кошо кетип, андан ары Каракалпактын жылкычыларына кошулуп кеткениңден башка жол жок. Кыргызга батышың кыйын болуп калды, деди Нарымбек коштой. Зарлыктын жүрөгү сайгылашып ооруп чыкты. Тиштенип, чымыркана, тигилерге билгизбей оорусун жашырып отурду. Акыркы күндөрү ушинтип жүрөк оорусу тез-тез кармачуу болду. Түнкү караңгылыкта зарлыктын өңү куп-куу болуп, эриндери көгөрө түшкөнүн жанында отургандар байкашкан жок. Элубайлар зарлык менен аңуулап 2 күн чогуу болушту. Бир чети аттарын өрү кылышты. Кетип жатканда Элубай казак досунун дарегин кайта-кайта эскертип, Кудай буйурса, кышта машина менен барып
кабарын алаарын айтып кетти. Эки дос кучакташып коштошушту. Экөө тең карактерине түшкөн жашты көрсөткүлөрү келбей тескери карашты. Зарылыктан алыс узагандан кийин Элубай: "Кайран жигит, Кудай маңдайыңа жалаң түйшүктү жазган экен" деп койду. Нарымбектин билгени Зарылык чарбанын башкармасы менен уруша кетип, башын жаратып качып кетиптир дегенди гана уккан. Башкасын билчү эмес. "Башкарманы атпай эле кызматынан бошоп кете берсе болмок экен" деди атын темине. Нарымбегиним, ошого жеткиргендир да" деп койду Элубай үшкүрө. Зарылыктан жаңы качып келген түн. Ошондогу Зарылыктын окуяны болгонун болгондой айтып бергени эсине түштү. Зарылыктын чарбага башкы инженер болуп иштегенине 4 жылдан өтүп, иштин көзүн билип, түн уйкудан, күн тынымдан кетип иштеп жүргөн кезинде чарба жетекчиси чоңоюп башка районго которулуп кетип, ордуна жаңы жетекчи келди. Иштебеген кызматы калбаган, өзү эмгектин баатыры. Жашы бир топко барып калса да күпүлдөп сөгүнгөнү көп. Сый-урмат дегенди кызматты чоңдорго гана көрсөтүш керек. Колхозчуларды болсо кулдай кууруп айдасаң жарашат деген принципте иш алып барган неме болуп чыкты. Мурдагы иштеген чоң ордунан былыктары чыгып төмөндөп келиптир. Силер башкарма кылып аласыңарбы, албайсыңарбы деп да сураган киши болбоду. Райком ээрчитип келди да: "Мына силердин жаңы башкармаңар. Иштеше бергиле. Башкысы планды үзбөй аткаргыла" деди да кете берди. Чарба бай демес, кедей демес, ортозар болчу. Зарылык мурдагы башкармага да нечен айтып, механизаторлордун эмгек акысын көбөйтүшүбүз керек эле. Күн чыккандан күн батканча иштешет, жумуш оор, алган айлыктары өтө төмөн деген сайын сизди түшүнөм. Сөзсүз биринчи мүмкүнчүлүктө механизаторлордун эмгек акысын көбөйтөбүз деп тил эмизип коюп жүрүп, чоңоюп кете берди. Кеткенде да жөн кетпей, туура кетээринде механизаторлордун айлыгын 2 эсе көбөйткөн чечим чыгарып кетти. Зарылык култуңдап кубанып, механизаторлорго сүйүнчүлөп бүтө электе жаңы башкарма ал чечимди жараксыз таап, жыргатмак түгүл эмгек акыны мурдагыдан да төмөндөтүп, ал түгүл көпчүлүк механизаторлордун жылдыкка ала турган сыйлыктарынын жарымысын кыркып таштады. Зарылык жекече да, парторг, правком болуп кирип айтса да укпады. Укмак түгүл кабинетинен кууп чыгып сүйлөшпөй койду. Биринчи күнү келгенде эле айткан: "Мени менен иштегиңер келсе, менин айтканым айткан, дегеним деген. Жок, андай эмес десеңер, иштен бошоп кете бергиле" деп. Буга чейин ар кимиси өз тармагына жооп берип, иштин ыңгайына жараша иштешсе, эми жаңы башкарма эмне десе ошону гана жасап калышты. Эгер ал эч нерсе айтпай кетсе, колду куушуруп отура беришет. Бир жолу машиналар бош туруп калганынан бекер тургуча акча таба берели деп, райондун бир ишканасы жакшы төлөп берем дегенинен көмүр тартууга Зарылык өзү билип жөнөтүп жиберсе, башкарма келери менен өкүрүп бакырып, урушуп, базага барып, көмүр жүктөп жаткан машиналарды кайра көмүрлөрүн түшүрүп кубалатып келди. Мына, ошондо экөө аз жерде мушташа кете сакташты. "Эй, бул жерде мен кожоюммун. Мен чечем эмне кылышты" деп өкүргөндө: "Сен кожоюн эмессиң. Колхоз сени жеке менчигиң эмес. Биз да өз ишибизге жооп беребиз" деди Зарылык. Экөө тең ордунан тура калып, жулкулдашканда ортого түшкөндөр ажыратып калышты. Ошондон баштап тирешүү күчөдү. Жоолуккан жерден бири-биринен тил тартышпайт. Колхоздун чоң жыйналышында элдин көзүнчө сөгүшкөнгө чейин жетишти. Элдин алдына чыгып, жаңы башкарма механизаторлордун эмгек акысын төмөндөттүрүп, ал түгүл айрымдарынын сыйлыгынан бери кыскартып таштаганын ачык айтты эле. "Сен эмне? Элди мага каршы үгүттөп жатасың? Түш трибунадан. Керек болсо,
Сенин башкы инженер болгонго да акың жок. Сен коммунист эмессиң. Эртең иштен кетирип колхоздон чыгарам. Кирген үйүңдөн кууп чыгам, деп күпүлдөгөндө Зарлыкта тилин тартпады. Эл дуулдап Зарлыкты колдоп кетти. Жыйналыш аягына чыкпай токтоп калды. Башкарма районго чапкылап барып, райкомдун биринчисинин, исполкомдун председателин баш кылып, чоңмун дегендерди бүт ээрчитип келди да, колхоздо же бул иштесин же мен иштейин деп ультиматум койду. Райком элди эмне үчүн башкармага каршы үгүттөйсүң? Партиянын кызыкчылыгына каршы иш жүргүзөсүң. Түштүң кызматтан, деди. Кайсы күнөөм үчүн? Деди эле. Күнөөнү керек болсо таап коебуз. Керек болсо кесилип да кетесиң. Мына прокурор, начальник милиция экөө тең отурат. Керек болсо азыр алып барып каматып да коебуз. Эмне? Колуңдагы техниканын баары тең ойдогудай дейсиңби? Күнөө тапкыбыз келсе табылат. Таң аткыча эле бир машина жоголуп кетиши мүмкүн. Сенин күнөөңдөн, деди демитип. Зарлыктын сөзүн укмак түгүл сүйлөтпөй да коюшту. Эртеңден баштап ишиңди башкарма тандаган кадрга өткөрөсүң. Эгер чарбада калып, үй жайыңдан айрылгың келбесе, башкармадан кечирим сурап тил табыш. Балким шоферлук кызмат берер, дешип шылдыңдап күлүп кете беришти. Зарлык өмүрүндө мынчалык ызаланбаса керек. Башкарма менен тиреше баштаганда эле мектептин директору орун жок деп аялын мугалимдик жумуштан чыгарып жиберген. Ансыз да сенин честныйлыгың өттү. Же элдей жыргатып кийим кийбейбиз, же курсак тое тамак ичпейбиз, качан болсо түрткүнчүкпүз деп жүргөн аялы эки баласын ээрчитип төркүнүнө баса берген болчу. Үйүнө келди да муздак дубалга сүйөнө шалдырап отуруп калды. Эй, Көкме, сен ким менен тирешкене жүрөсүң? Сендейлер үчүн мына мен мыйзаммын. Менин айтканым мыйзам, деген башкарманын кейкерлүү үнү кулагына жаңырып жатты. Райондон келгендер кичине болсо да мыйзамды сактап, кой, бул өзү үчүн жанталашып жаткан жокко. Механизаторлордун эмгегин да баалаш керек. Бул ишти ойлонуп чечели, комиссия түзөлү, деген калыс сөзүн айтат го деп ойлогон. Жок дегенде, бул жетекчи менен иштеше албасаң, башка чарбага которолу. Кантсе да райондо дайыма биринчиликти алган мыкты инженерсиң. Сыйлыктарың да бар, дешет деп күткөн. Көрсө, мага чөшкүн келет, Көрөсүң, күчүктөй кыңшылатам, чөөдөй улутам. Мен турганда Кыргызстандан сага эч ким жумуш бербейт, деген башкарманын сөзү чын турбайбы? Канчага шалдырап отурду билбейт. Бир кезде чарбага жаңы иштеп келген зоотехник жигит кирип келди. Киргенде эле мас экенин билди. Тамтаңдап араң басат. Көздөрү кызарып кеткен. Койнунда бир шише арагы бар экен. Алып чыгып стол үстүнө койду да: "Кел байке, ичели. Сиз менен бүгүн ичким келип турат", деди. Зарлык үнсүз туруп, 2 стакан алып чыгып, шкафтан закуска кылгыдай каткан нан да таппай койду да оозгу үйдөн сузгунга суу сузуп келди. Адатынча жигитти үнсүз тунжурай тиктеп койду. Иштен сүйлөгөндү жакшы көрчү. Бул жолу да иштен сүйлөдү. Жүрөктөгүнү арак менен жууй албайбыз го. Ичпей эле койсок кантет, деди да кайра үнүн чыгарып. Жигит, бул дүйнөдө чындык чыркырап, көп жеңилерин мурда деле билчүмүн. Бирок бүгүнкүдөй кор болорума акылым жетпептир, деди. Кел байке, ичели, деди тиги жигит булдуруктай. Ал ичиндеги арманын айта албай өзүнчө кыжынып жатты. Жигиттин өңдүү колуктусу бар болчу. Жаңы башкарма келгенинен 1 ай өтө электе жаңы эле сырттан окуп жүргөн жаш келинди башкы экономист кылып койду да районго отчетко барабыз деп 2 күндүн биринде машинасына салып кетчү болду. Айыл ичинде экөө соо эмес деген аңыз сөз жүрүп кеткенин Зарлык да кулагы чалган. Кырлуу стакан менен толтура куюп туруп тартып жиберишти. Аркасынан суу жутуп коюшту. Байке, жанагы акмак үй бүлөмдү буза турган болду. Сиздин аялыңызды да мектептин директорун коркутуп жумуштан чыгарткан ошол. Эгер муну жумуштан кетирбесең өзүң жоголосуң дептир. Жогору жакта таанышы көп, акчасы көп болсо эле ушинтип Кудайын тааныбай калабы инеңди, деп сөгүнө ыйлап ийди. Кой, эркек кантип ыйласын, деди Берки. Башка эмне кайрат айтаарын билбеди. Оозуна келген сөз ушул болду. Эркек,
Сиз экөөбүз да эркекпизби, байке? Сизди тигил менин катыныма кошуп каалагандай. Тамтаңдай ордунан туруп, басам деп бурчка кулап түштү да, жыгылган жеринен 2 жолу турам деп тура албай анан уктап калды. Зарлык арактын калганын ичейин деп колу сунулуп барып ичпеди. Ордунан туруп, төрк үйгө кирип, төрдөгү сандыкты ачты. Сандыктын ичинен атайын жасалган жыгач кутуда снайпер мынтыгы бар болчу. Жан адамга көрсөтпөй катып жүрчү. Алып чыкты да, шашпай отуруп, май менен майлап кураштырды. Мынтык кармаганды сагынып калыптыр. Темеле колдору ыпылдайт. Бир чечимге келгенине көңүлү ачылып, ал түгүл ичинен ырдап да жатты. Анан тоого аңуулаганда кийүүчү кийимдерин кийди. Коросундагы жалгыз байлыгы болгон көк чааратын токуп мингенде жылдыз толуп түн ортосунан ооп калган. Жаңы башкарма иштегенине 5 ай болсо да үйүн көчүрүп келбей, айылдын четиндеги чоңдор үчүн куралган мейманканада турчу. Зарлык мейманканага келгенде кароолчу уктап калыптыр. Айлана тынч экен. Кароолчунун ити Зарлыкты таанып үргөн да жок. Түз башкарма жаткан бөлмөгө кирип барды. Эсиргени ушунча эшигин да ичинен бекиткен эмес экен. Менин үстүмө батынып ким кире алат десе керек. Зарлык кирип барганда зоотехниктин жаш аялы экөө светин да өчүрбөй махабаттын кумарына аябай кызуу батып жатышыптыр. Шейшеп жерге түшүп, кийимдери чачылган. Эшик ачылганда дабышка баш көтөрбөй туруп, "Чык энеңди. Эшикти сыртынан жап", деди. Эркектин астынан башын чыгарган аялдын көзү чакчая буттарын тыбыратты. Тыбыраган катындын үстүнөн туруп, "Энеңди. Сен кимсиң?" деген берки Зарлыктын колундагы мынтыкты көргөндө өңү бозоро түшүп, кичинеге үнсүз тиктешти. Зарлык затворду тартып мынтыкты көтөрдү. Эй, акмак болбо, кепке келели", деп булдуруктай орунан очорулуп, айласы кеткенде жерге түшүп калган шейшебин издеди. Аял болсо өң элеттен кете тигинин аркасына жашынды. Үйдөгү каңылжарды жарган тердин жыты Зарлыктын кыжырын ого бетер келтирди. Үнү кейкерлүү чыкты. "Демек, сенин айтканың, ойлогонуң, дегениң дайыма мыйзам экен да, Зарлык тамашлап келбегенин түшүнгөн башкармада, "Эй, түрмөдө чирийсиң. Атылып кетесиң", көздөрү алактады башкарманын. "Өзүң жөнүндө ойлосоңчу. Чоң ата чоң энелериңе алдыгы калыбыңда жөнөрүңдү ойлосоңчу. Заке, кепке келели. Ачуу калдырбайлы. Айланайын, Заке." Үнү пастап, баягы күпүлдөп, чиренип турган неме бүжүрөй түштү. "Кой, Заке, сүйлөшөлү. Кызматкара жерге кирсин. Кел, сүйлөшөлчү, Заке. Ишиңди иштей бер." Тизелей дивандан түшүп, лөкүйгөн семиз денеси калчылдап чыкты. Курсагы жер чиет. Зарлыктын итиркейи келип кетти. "Тарс!" деген мынтык үнүнө кошол тигинин мээси бүт дубалга чачырай жабышып калды. Буттары тарбалактай түшүп, колдорунун башы бир топко силкилдеп турду. Жылаңач аял башынын жарымысы быркырап кеткен эркекти көрүп, чыңырып чыга качты да бурчка тыгылды. Зарлык эми аялды жекиретиктеди. "Жигиттин гүлү күйөөң турса чочкодой сасыган ушуга кантип тряпка болдуң, я?" Аял бир нерсе сүйлөйүн деди эле, эгине тийбей шакылдап, безгек тийгендей калчылдай сүйлөй албады. Көздөрү чанагынан чыга жалдырайт. "Ушу сендейлердин азабынан далай асыл аялдарга сөз тиет, Буго ичерин ичип, жээрин жеп, сендейдин жүздөгөнүн кыңшылатып, жашоодун ачуусун алган чочко. Сага эмне жок? Кызматка жөн деле жетет элең го. Сага корогон кеп. Мейли, дүйнөдө бир канча аз болсун." Зарлык мынтыкты көтөргөндө тигил аял колун жаңсагылап жиберди, бирок үнү чыкпады. Кейпи катуу корккондон тилин чайнап алса керек. Экинчи ок анын да мээсин дубалга жабыштырды. Башкарманын шоферу экөө өлө арака тоюп алып, оңкодон түшө уктап жаткан кароолчу эч нерсени туйбады. Эртең менен көзүн ушалап, орунан турса, маңдайындагы дубалда 2 маймылды жайлаган Карилбирс, Зарлык экенин милицияга, райком баштаган чоңдорго кабарлап кой. Эч кимди күнөөлөшпөсүн. Бүт өзүм жазадым. Сот өзүм, прокурор да өзүм болдум. Чындык ушинтип чечилди, деп бадырайта жазып туруп, нан кескен аш бычак менен дубалга сайып коюптур.
түндөгү ичкен арактын азабынан акылы ордуна келе элек неме түшүнүүгө өңөлеттен кеткен башкарманын шоферу жүгүрүп келди. Кокуй, милиция чакыр. Башкарманы тигил катынга кошуп атып кетиптир, деп. Зарлык 2 күндөн бери Нарын дарыясын бойлоп келатат. Элубайлар менен коштошкондун эртеси жолго чыккан. Өңү кери сары тартып кеткен. Ыргыштап, туйлап турчу көк аты да арыктап азган. Тээ төмөндө Албуут Нарын дарыясы күпүлдөп, көбүгүн чачып жулунуп агууда. Эки тарабынан аскалуу тоо кыскан бул жерде Карк Нарын дарыясынын жээктери куушурулуп, жакындаган менен ылдам Тээ төмөндө Албуут Нарын дарыясы күпүлдөп агып, көбүгүн чачып жулунуп агууда. Эки тарабынан аскалуу тоо кыскан бул жерде Карк Нарын дарыясынын жээктери куушурулуп, жакындаган менен ылдамдыгы артып, укмуштуудай гүйлдөгөн үн чыгарып, бир башкача сүрдүү болуп кеткен. Мындай жерден адамды кой кайберен да жээкке жакын жолобой алыс качкандыктан жа дегенде кайберен жүгүргөн чайыр жол да жок. Жедеп тоодо жүрүп машыккандыктан гана көк ат ар бир туягын аяр таштап басып келатат. 2-3 жолу кум эшилип, буту тайып учуп кете да таштады. Зарлык баарына кайылча аттын эркине коюп, башын шылкыйта ойлуу. Бийик асканын үстүндөгү жайыкка келгенде аттан түштү да көрпөчөсүн алып жерге жая салып, өзүнө оорун камдап, көк атын ооздугун чыгарып отко кое берди. Ташка башын коюп чалкасынан жата кетти. Дагы жүрөгүн тырыштырып мыжыган оорусу кармап калды. Колу менен жүрөк тушун апчы онтоп жиберди. Сагам не болду? Дегенсип баш жагында онтоп жаткан көк ат кулактарын тик чийте карап туруп, бир окуранып коюп кайра оттоосун улантты. Ушуну менен жүрөк оорусунун бүгүнкү 2-нчи жолу кармашы. Бир топко кыймылсыз оң кырынан жатты. Мурдунан кан тамчылай түштү. Ого көптө барып, кичине өзүнө келди. Ордунан туруп, ары бери басып, талган буттарын жазды. Тоо баштары ак кар чалып калган. Уюлгуган күзгү булуттардын үстү булайып, кебездей агарса түбүн кочкул кара булут ороп сүрдү. Ордуна келип, чыканактай жаткан Зарлык кайра ойго батат. Миң сан ойлор. Кайда барбасын артынан калбай ээрчип, мээсин жеген ойлор. Зарлык ойлой келсе, дег эле жеке башынын жаны тынч бир да жерде жашабаптыр. Дет дом, чуручу түшкөн балдар. Алдуусу алсызын мышык чычканды эрмектегендей ойномой. Армия, студенттик жатакана. Кайрадан армия. Вьетнамдагы жылдар. Ооруканадан оорукана. Кайрадан студенттик жатакана. Анан чарбага барып иштеп жүрүп үйлөндү. Жөн эле үйлөнүп, үй бүлө күчүш керек деп гана үйлөнгөн окшойт. Башкалар сыяктуу эч убакта үйүнө шашчу эмес. Күн түндөп техникаларга аралашып, таластандан тамак ичип, жазы жер айдоодо, жайы чөп чабыкта, күзү эгин чабыкта, кышы техника оңдоодо жүрө берчү. Үйгө кийим которгону гана келчү. Кейпи көз ачылгандан көпчүлүк менен болуп, опур-топур туш келди жатып жүрө бергенге көнгөндөнбү, аялы өкө жалгыз калса өз үйүнө батпай, жанын кайда коерун билбей кетчү. Аялы да адамга ымаласы жок. Көп сүйлөбөгөн, ичим тап неме болду. Алгачкы күндөн эле экөө ысык болуп кетишпеди. Бири күйөөлүк, бири аялдык милдеттерин аткарып жүрмөйгө түштү. Кийин ушул көк атты колхоздон кулун кезинде сыйлыкка беришти. Көк кулун үчүн күндө үйүнө келип кончу болду. Өз колу менен жем берип, өз колу менен суу берип чоңойтту. Кудай турат. Эки баласында бул көк атча жакшы көрбөсө керек. Көк аттын жанына жан киши жолотчу эмес. Өзү ачка калса ачка калчу, бирок көк ат жем жебей калчу эмес. Көк чаарда келишкен сулуу жылкы болуп чоңойду. Ат жабышка же улакка салчу эмес. Жөн гана эркелетип минип жүрчү. Ат жабышка салсам, балким калып калса ызаланат деп коркчу. Улакка салсам, кер кыйналат дечү. Өзүнөн башка кишиге мингисчү эмес. Буга кичинесинен көнгөн ат өзү да башканы тээп, тиштеп, жанына жолотподу. Бирок Зарлык эмне десе аткарат. Тилин
кишидей түшүнөт. Жат десе жатат, кел десе келет, тур десе бир ордунда тура берет. Кантип үйрөткөнсүң? Дешип баары таң калышчу. Көк чаар кулун кезинен зарлык аябай үйүр өстү. Бир күн көрбөсө кадимкидей издеп, кишенеп сагынып кетчү. Жолукканда окуранып кишенеп, бети башын жалмалап жалап тосуп алчу. Зарлык, мунун атасы да энеси да менмин. Мени да жалгыз түшүнүп сыйлаган ушул, деп күлүп койчу. Көк чаарың үчүн мени эки балама кошуп туруп сатып ийгенге да макулсуң, деп аялы нечен уруш чыгарган го. Балким балдарынан алыс кылып койгонго аялынын да күнөөсү бардыр. Төрөлгөндөн колун алса, кой тийбе, бул сага темир эмес, бир жерин оорутуп коесуң десе, чоңое баштагандан балдарына сөз сүйлөсө эле, детдомдогудай тарбиялайын дейсиңби дей берип, үй бүлөдөн алыстап, түртүп салганын билбеди. Жалгыз алаксыганы жумушу, камкордук көрүп убакыт бөлгөнү көк чаар аты болуп өмүрү өткөн экен. 50 ай досу келип, Казакстанга өтүп кет дегенде ызадан көзүнөн жаш айланып буулукту, бирок үн дебеди. Өз жеринен өзү куулуп атканына ызаланды. Тоолорунан айрылып, алыс чөлдөп кетерине ызаланды. 50 ай ак тилинен эмне жакшылык кылаарын билбей, колумдан келгени ушул деп, келгенин түшүнгөндүктөн гана үндебей угуп, макул, барса барайын, деп экөөнүн санаасын тындырып койду. Чындыгында ичтен ал жакта эле мени ким тосуп алып туруптур, деги менин кимге керегим бар, деп ойлоду. Акыркы күндөрү Вьетнам кыз түшүнө көп кирчүү болду. Экөө токой аралап ээрчишип жүрүшүптүр. Вьетнам кыз баягыдан да сулуу болуп кетиптир. Эмнегедир сөздөрү бүтпөй сүйлөшүшөт. Мен өлгөн эмесмин. Сага жөн эле өлдү деп коюшкан тура. Сени сагынып күтүп жүрбөдүмбү? Сен кетпесең болмок, дейт. Ойгонуп кеткенде ойгонгонуна кыжыры келип, жүрөк оорусу кармаган. Ордунан туруп, арыраак оттоп кеткен көк чаарды жетелеп келди да, ээр токумун алып жайдактап, жүгөнүнөн бери шыпырып туруп кое берип, ээр токумду артынган куржуну менен кошуп, баарын асканын башына келип, төмөндөгү күпүлдөгөн нарын кыргытты. Ээр токум ак көбүк дарыяга кирген бойдон жок болду. Кайра артка келди да, көк чаардын башын кучактап, мурдунан жыттады. Көзүнөн жаш салаалап куюлуп жатты. Көпкө турду кучактап. Ичинен сүйлөдү, ичинен айтты, ичинен сүйлөгөндү жакшы көрчү. Анан арыта ташка жөлөнүп турган снайпер мынтыгын алып, асканын кырына келди. Күн кызарып атып бараткан. Булуттар кызыл от болуп жалбырттап турушкан. Ак көбүк дайранын үстүнө кара көлөкө түшүрүп түнөрө баштаган. Арчалар делдейип, аскалар тунжурап турган. Асманды карады, чокуларды карады, дайраны карады. Карады да өз көргөн көзүнө ишенбей кетти. Вьетнам кыз колун булгалап, төмөнтөн дайранын үстүндө отурат. Кыжына жулунуп, түйүлүп аккан нарын мемиреп тыптынч. Сенсиңби? Мен мындамын азыр, деди да снайпер мынтыгын ыргытып, артынан өзү кадам таштады. Бул дүйнөдө Вьетнам кыздын кучагынан башка батаар жери калбай калган. Бейкапар оттоп жаткан көк чаар жерден башын жулка көтөрүп, эмеле асканын кырында турган ээсин таппай калды. Чыңырып чыркырап кишенеп жиберди. Асканын кырына чуркап келди. Жок. Аркы жээкти карады. Көлөкө түшүп көрүнбөйт. Ордунан чимириле чыңырып дагы кишенеди. Жок. Артка токой четиндеги бетке чейин чуркап барды. Жок. Асканын кырында эле турган. Күүлөнө чуркап келип, каршыдагы жээкке секирди. Жээк алыс болчу. Өтө эле алыс болчу. Куйрук жалы жайылып чиркин калгый учту. Созулган тулпардын айкелин тартаар сүрөтчү болсо гана. Нарын эч нерсе укпаган, көрбөгөн, билбеген немече күркүрөй ага берди. Дагы деле агып жатат.